Джек Лондон Агазу. Чыгарманы англис тилинен которгон Таалайбек Абдиев, окуган Айбек Бийбосунов. Биринчи аудиобап. Куугун. Мустонгон дайранын өйүз-бүйүзүндөгү карагай токой түнөргөндөн түнөрөт. Өткөндөгү шамал дарактардын кийген куроосун сыйрып кетип, эми алар күйгөмдө капкара болуп, ызырын кансып, бири-бирине сүйөнгөнсүп турат. Айланада тунжураган жымжырттык. Жашоо дегенди, кыбыр кыймыл дегенди билбеген бул аймак ушунчалык ээн, ушунчалык какшаган суук болгондуктан бул жердин өкүм сүрүп турган маанайын көңүл чөктүрөт деп айтууга да ооз барбас эле. Бул күлкү, бирок кайгыдан да жаман күлкү эле. Сфинкстин жылмаюусундай мисирейген, шаңгыраган аяздай ичти калтыраткан күлкү болчу. Ал мустактан бери келаткан бул акыйкат жашоонун, жашоо үчүн күрөштүн пайдасыз экенин карап, каткырып күлүп турчу. Бул чөл, кан жанына чейин тоңуп калган түндүктүн улуу чөлү болчу. Бирок ага моюн бербей кыбыраган бир нерсе бар эле. Тоңуп калган суунун үстү менен чанага чегилген иттер келаткан. Үрпөйгөн жүндөрү кырыолонуп, ооздорунан чыккан булоо дароо түгүнө жабашып, жылт эткен кристаллга айланып калып жатты. Иттер кайыш тасмалары менен чананы сүйрөп келатышты. Таманы жок, кайыңдын калың кабыгынан эле жасай койгон чана карга батып калган. Алдыда толкун сыяктуу болуп жаткан карды сүзүп албасын деп, алды бир аз жогору карай ийилген. Чананын үстүндө бекем байланган узун кууш сандык. Анда башка буюмдар да бар эле. Кийим-кечек, балта, кофе кайнаткан идиш, таба. Бирок чананын бир топ жерин ээлеп жаткан ушул кууш, узун сандык баарынан мурун көзгө урунат. Иттердин алдында жапкакчан бир киши араңдан келатат. Чананын артында экинчи киши илбит. Чанадагы сандыкта көрөр азап тозогун көрүп бүткөн үчүнчү киши жатат. Анткени түндүктүн улуу чөлү аны кайрып сындырып, кыймылдагыс, күрөш алгыс кылып салган. Ал кыбыраган кыймылды сүйбөйт. Ал жашоого каршы, анткени жашоо дегениңдин өзү кыймыл. Ошондуктан ал кыбыраган нерсенин баарын токтотконго умтулат. Деңизге карай шашкан сууну тоңдуруп токтотот. Дарактын ширесин соруп алып, өзөгүнө чейин тоңдурат. Бирок ал адамдын өжөрлүгүнө өтө чөгүшүп айыгышат. Анткени киши дүйнөдөгү эң тынчы жок жандык, дайыма өжөрлөнүп, ар кандай кыймыл акырында токтойт деген улуу чөлдүн эркине каршы турган. Бирок чананын алды артында эр жүрөк, муңбаган али тирүү эки киши келатты. Алардын кийими жумшак ийленген териден тигилген эле. Чыгарган булоо деми дароо музга айланып, кирпиктерин, жаактарын жана эриндерин каптап калгандыктан жүздөрү көрүнбөйт. Ушундан улам алар аркы дүйнөдөгү арбактарды көмүп жүргөн сырдуу табытчыларга окшоп турду. Бирок бул бет каптын алдында кайгынын, табалаган, тунжураган жымжырттыктын өлкөсүнө тартынбай кирип, дүйнөнүн кубаттуу күчү менен коркпой теңтайлашып, көз жеткис ээн, бейтаныш мейкиндикке каршы турган адамдар бар эле. Алар унчукпай демин дене кыймылына гана жумшап келатышты. Айланада ың-жыңсыз тунжураган жымжырттык. Ал суучулдун денесин кыскан суу сыяктуу акыл эсти кысып турат. Чексиздиги мыйзамынын бузулгустугу менен эзип турат. Аң сезимдин эң түпкүрүндөгү булуң бурчуна чейин жетип, жүзүмдүн ширесин сыгып алган сыяктуу адам рухуна мүнөздүү болгон текеберлик, бой көтөрүү сыяктуу жасалма, жаңылыш нерселерди сыгып алып, адам деген табияттын сокур күчтөрүнүн оюнун билбей эле өз жолун издеп тырбалаңдаган көрпенде бир жандык деген ойго ынандырат. 1 саат өттү. 2 саат өттү. Алыстан созулган улуган бир үн келгенде кыска бозоргон күндүн жарыгы өчүп бараткан эле. Бул үн көккө атып чыгып, жетер жерине жеткен соң калтырап титиреп, бир аз кармалып турду да, анан бара-бара угулбай калды. Жаалданганы, өзөрүп чыкканы болбосо, муну бирөөнүн адашып жүргөн жанынын көөдөн жарган ыйы десе да болоор эле. Алдыда бараткан киши бурулуп, чананын артындагы менен тиктеше түштү да, экөө тең баш ийкеп коюшту. Жымжырттыкты ийнедей тешип улуган үн кайра угулду. Экөө тең үндү тыңдап, чыккан жагын билгенге аракет кылышты.
үйүн болсо жана эле өздөрү басып өткөн карлуу тала жактан келип жатты. Көп өтпөй эле бириси ага жооп кайтарып улуду. Аныкы да арттан, бирок сол жагыраактан чыкты. Булар бизди ээрчип келатат, Билл, деди алдыдагы киши. Үнү каргылданып араң сүйлөдү. Тамак жок да, деп жооп кайтарды жолдошу. Канча күндөн бери коёндун изин көрө элекмин. Жолоочулар унчукпай калышты. Бирок кулактары арттан келип жаткан уулуган үндөрдө болчу. Иңир киргенде иттерди дарыянын жээгиндеги карагайларга буруп, өргүүгө токтошту. Оттун жанындагы табыт отургучта үстөлдө болуп калды. Ары жактан топтошкон иттер бири-бирине ыркырап алыша кетип жатканы менен эмнегедир оттон алысташпайт. Буларыңдын оттон алыстагысы жок, Генри, деди Билл. Муз салынган кофе кайнатуучу идишти отко коюп жаткан Генри унчукпай баш ийкеди. Табытка отуруп, тамакка киришкен соң гана коурады. Булар жан сактаганды билишет. Бул жерде тамак беришерин, тияка барса өздөрү бирөөгө тамак болуп каларын да билишет. Булардан өткөн акылдуу неме жок. Билл башын чайкап койду. Ай ким билет. Жолдош аны таңыркай карады. Булардын акылынан шектенгениңди биринчи жолу угуп жатам. Генри, деди Билл төө бурчакты ойлуу чайнап жатып. Мен тамак берип жатканда иттердин алыша кеткенин байкадыңбы? Чын эле бүгүн талаш адаттагыдан көбүрөөк болду, деп ырастады Генри. Бизде канча ит бар, Генри? 6. Мына Генри, сөзүм олуттураак болсун деп Билл бир аз тыным жасады. Мен да биздин 6 итибиз бар дейм. Каптан 6 балык алып, иттердин ар бирине бирден балык бердим. Бирөөнө жетпей калды, Генри. Жаңылыш эсептеп алсаң керек да. Бизде 6 ит бар, деп кайдыгер кайтылады тигил. Мен 6 балык алдым. Жалгыз кулакка балык жетпей калды. Кайра келип, бир балык дагы алып бардым. Бизде болгону 6 ит бар, деп көжөлдү Генри. Генри, деп сөзүн улады Билл. Мен бардыгы ит болчу деп айта албайм, бирок балыкты жетөө жеди. Генри чайнаганын токтотуп, оттун ар жагындагы иттерди санады. Азыр 6 эле. Бирөө качып кетти. Мен көрүп калдым, деп каршы болду Билл. Жетөө болчу. Генри ага боор оруй карап турду да, анан мындай деди. Ушул саякатыбыз бүтсө, абдан сүйүнөт элем. Мунуңду кандай түшүнсө болот, деп такыды Билл. Биз алып бараткан жүктү айтам, ушунун айынан көзүңө ар нерсе көрүнүп жатпайбы? Мен да ошонтип ойлодум эле, деп болутту жооп берди Билл. Бирок ал качып кетери менен карды карасам, изи жатыптыр. Анан иттерди санадым, 6 экен. Изи болсо тигинде турат. Көргүң келеби? Жүр көрсөтөйүн. Генри жооп берген жок. Унчукпай тамагын жеп бүтүп, ысык кофесин ичти. Анан оозун колунун сырты менен сүрттү да, демек сенин оюңча бул... Созулонуп муңдуу уулуган үн анын сөзүн бузуп кетти. Ал унчукпай тыңшап калды да, анан уулуган тарапты көрсөтүп, жанагы сөзүн бүтүрдү. Тияктан келген конокпу? Билл башын ийкеди. Башка эч нерсе деп айта албайсың. Иттердин кантип талашканын өзүң көрбөдүңбү? Созулонуп уулуган үндөр барган сайын үн алыша көбөйүп, ызы чуу түшүп жатып калды. Алар ар тараптан чыгып, жаны чыгып корккон иттер үймөрөктөшө отко кирип келип, жүндөрү күйүп кала жаздап жатты. Билл отундан отко көбүрөөк ыргыткан соң канжасын күйгүздү. Такыр эле жылдызың түшүп калды го, деди Генри. Генри, деп Билл канжасын ойлуу тартып отурду. Ойлоп отурсам, бул бизге караганда бактылуураак экен. Ал өздөрү отурган табытты чапкылап койду. Биз өлгөндө Генри ит куш жеп кетпегидей кылып корумдап коюшса жакшы. Сенде да, менде да мунукундай тууган урук, акча деген жок, деп кошулду Генри. Экөөбүздү ошондой алыска алып барып ким көммөк эле? Мен ушуга түшүнбөй койдум, Генри. Бул өз мекенинде лорд же ошол сыяктуу бир неме экен. Тамак, жылуу журкан менен иши болгон эмес экен. Анан ушундай жыргап жашаган киши ушул көрдүн көтүнө эмнеге келди экен дейм да. Ооба, үйүндө карыганча жыргап жашай берсе болмок, деп макул болду Генри. Билл сүйлөйүн деп оозун камдап барып сүйлөбөй калды. Мунун ордуна ал ар тараптан чулгап турган караңгылыкты көрсөттү. Көөдөй караңгыдан эч бир караан байкалбай, эки көз гана чоктой күйүп турду. Генри экинчи, анан үчүнчү жуп көздү көрсөттү. Чоктой күйгөн көздөр аларды акырындап ороп келатты. Бир жерден жок болуп кеткен көз дароо башка жерден пайда боло калып жатты. Иттердин барган сайын тынчы кетип, бир маалда коркконунан оттун жанына үймөлөктөшүп, адамдардын аяк алдына кыңшылап, сойлоп келишти. Тополоңдо бир ит отко кирип кетип каңшылап жиберди. Аба койкум жыттана түштү. Көздөрдүн курчоосу үзүлө түшүп, артка кеткендей болду. Бирок иттер тынчтана түшөөрү менен кайра мурунку ордуна келип калышты.
Генри, иш жатак, патрон аз калыптыр. Билл канжасын тартып бүтүп, бая тамактын алдында карга жайып койгон карагай бутактарынын үстүнө тери менен чурканды жая салып, төшөк салып жаткан жолдошуна жардамдаша баштады. Генри жөтөлүп, чокоюн чече баштады. Канча патрон калыптыр дедиң? Деп сурады ал. 3 деп жооп берди тигил. 300 болсо гана бул шайтандардын акесин таанытпайт белем. Ал тиги күйүп турган көздөр жака муштумун кезеп койду да чокоюн отко жая баштады. Ушул күндө кичине жылыса болот эле, деп божурай берди Билл. 2 жума болуп баратат. 50 градустан түшө элек. Эмнеге жолго чыктым экен дейм да Генри. Ушул мага анча жакпай турат. Бир кызыктай болуп турам. Эртерээк жетсек да ушул ишти бүтүрсөк, аз эле экөөбүз Маккери фортунда каминдин жанында крибедж ойноп отурсак. Генри бир нерсе деп коорады да төшөккө жата кетти. Үргүлөп баратканда жолдошунун үнүнөн ойгонуп кетти. Генри, эмне үчүн иттер жанагы балык жеп жаткан немени талап кетишкен жок? Мен ушуга кыжалат болуп жатам. Сен өтө эле кемпир кыял болуп баратасың, Билл, деп уйкусураган жооп угулду. Мурун мындайың жок эле. Болду эми укта. Эртең менен кыргыйдай болуп каласың. Сен зарынадан улам эле ушундай болуп жатасың. Экөө оор дем алып, катарынан бир журканын алдында уктап жатышты. От үлүңдөп күйүп, чоктой күйгөн көздөрдүн курчоосу улам-улам жакындап, жылып келатты. Иттер бири-бирине ыкташып, көздөрдүн кээ бир өтө жакындап келип калганда айбат кылып ырылдап жатышты. Бир маалда алар өтө катуу ырылдап жиберишти эле Билл ойгонуп кетти. Ал шеригин ойготуп жибербейин деп акырын турду да отундан отко салып койду. От жалындап күйүп, күйгөн көздөр артка чегинди. Билл топтошкон иттерди карап, көзүн сүртүп, кайра үңүлө тиктеди. Анан кайра жууркандын ичине кирип жатты. Генри, деди ал. Эй, Генри. Генри онтола ойгонду да, дагы эмне болуп кетти? Деп сурады. Эч нерсе, деген жооп угулду. Эми кайра жети болуп калыптыр. Азыр эле санадым. Генри буга ыраазы болуп бирдеме деп коораган болду да кайра коңурук тартып уктап кетти. Эртең менен ал биринчи ойгонду да шеригин ойготту. Саат 6 болгон менен таң атканга чейин дагы 3 саатча бар эле. Караңгыда Генри тамактын камын кылып, Билл болсо буюм тыйымдарды жыйнап чанага жүктөп жатты. Генри, канча ит бар деп айттың эле? Деп сурады Билл капыстан. 6. Туура эмес, деди Билл табасы кангансып. Кайра 7 болуп калыптырбы? Деп сурады Генри. Жок, 5, бирөө жок. Эмне дейт, шайтан алгыр, деп кыйкырган Генри ишин таштап, иттерди санаганы кетти. Туура айтыпсың, Билл, деди ал келип. Фетти качып кетиптир. Жылт койгон экен, түгөнгүр. Байкабай да калдык. Эми таап көр аны. Болду эми, деп койду Генри. Тирүү эле жеп коюшту го дейм аны. Жанагы желмокуздар талап пулап жеп жатышканда каңшылагандыр байкуш. Ал башынан эле келе сорок ит болчу, деди Билл. Келе иттин да өзүнү өлүмгө кыйбаганга акылы жетет болчу. Ал калган иттерди карап, ар бирин ичинен сынап чыкты. Менимче калгандары мындай ишке барбайт. Буларды таяк менен куусаң да оттун жанынан кетпейт, деп макул болду Билл. Мен баштан эле айтып жүрчүмүн, ушул Фетти бир кызыктай ит деп. Түндүктүн жолунда курман болгон бул итти эскерүү сөзү ушул болду. Бул башка иттердикинен ит эмне болуп калыптыр, адамдардыкынан деле ашып кеткен жок. Канчык карышкыр. Тамактанган соң экөө буюм тайымдарын чанага жүктөштү да жылуу очокту таштап караңгыны бет алышты. Баягы улуган үндөр дароо башталып, боздогон жапай үндөр түнөргөн суук караңгылыктын ар кайсы жагынан келип жатты. Жолоочулар унчукпай жүрүп отурушту. Саат 9дарга барып таң жарыды. Түшченде түштүк жакта асман бир аз кызарып, жердин көз жеткен чети түшкү күн менен түндүктүн улуу мейкиндигин бөлүп турду. Бирок бул кызгылтым жарык көп өтпөй эле өчтү. Анын ордун ээлеген боз жарык саат 3гө чейин араң турду да өчүп калды. Эми аңгыраган ээн мейкиндикти Арктиканын түнү басып калды. Караңгы кирери менен жолоочуларды оң солдон арттан коштоп келаткан уулуган үндөр жакындай баштады. Кээде алар ушунчалык жакын жерден чыккандыктан иттер чыдай албай корккондон туйлап ийип, чалынып калып жатышты. Бир жолу ушинтип катуу корккондон кийин экөө иттердин тасмаларын оңдоп жатышканда Билл, булар башка бирдеменин артынан түшүп, бизди жайыбызга койсо болот эле, деди. Ооба, жанга тийип бүттү булар, деген болду Генри.
ушуну менен өргүүгө чейин үн катышкан жок. Казандагы кайнап келаткан төө урчакка муз салайын деп эңкейип турган Генри Биллдин кыйкырып туруп бирдемени катуу урганын, анан бир иттин катуу каңшылап ийгенин укту. Ал өйдө боло берип, качып барып караңгыга төнүп кеткен кандайдыр бир айбандын караганын көрүп калды. Анан Биллди көрдү. Ал бир колуна таяк, бир колуна кургатылган балыктын куйругун кармап, бир жагынан жеңишке жеткендей, бир жагынан айласы куурагандай болуп туруптур. Жарымын алып кетти деп кыйкырды ал. Бирок бир жакшы согуп калдым. Каңшылаганын уктуңбу? Ал эмне экен деп сурады Генри. Жакшы көрө албай калдым. Бирок иттикинде эле төр таягы, оозу, териси бар экен. Анда эмне колго үйрөтүлгөн карышкырбы? Эмне болсо да колго үйрөнгөн неме го, коркпай келип балыкты жеп кетип атпайбы? Түнү тамак ичип болуп, табыттын үстүндө канжаларын тартып отурушканда, баягы тегеректеп күйгөн көздөр мурункудан да жакындап келди. Багыштын же бирдеменин үйүрүнүн артынан түшүп, бизди жайыбызга койсо болот эле, деди Билл. Шериги буга нааразы болгондой бирдеме деп коораган соң Генри отту тиктеп, Билл болсо оттун ары жагындагы эле караңгыдан чоктой күйүп турган көздөрдү карап, чейрек сааттай унчукпай отурушту. Ушул азыр Маккериге барып түшүп калсак деп кайра баштады Билл. Минтсек, тигинтсек деп эзилгенди токтотчу сен, деп чыдабай кетти Генри. Сен зарынадан эле ушинтип жатасың, соодадан ич, дароо басылат. Экөөбүзгө тең көңүлдүүрөөк болот. Эртең менен Генри Биллдин ызаланып, катуу сөгүнүп сагынгандан ойгонуп кетти. Ал чыканактап караса, өңү башы бузулган Билл өчүп бараткан оттун жанындагы иттердин арасында туруп алып, колдорун кутургандай шилтегилеп жатыптыр. «Эй!» деп кыйкырды Генри. «Эмне болуп кетти?» «Фрог качып кетиптир», деген жооп келди. «Койсоңчу. Ишенбесең кара». Генри ыргып туруп иттерге кетти. Тактап санап чыккан соң ал да шеригине кошулуп дагы бир итти алып кеткен түндүктүн улуу чөлүн ашатып сөгө баштады. «Фрог эң күчтүү ит эмес беле?» деди Билл аягында. «Акылын айтсаң», деп кошумчалады Генри. 2 күн ичиндеги экинчи эскерүү ушундай болду. Көңүлсүз отуруп тамак жешкен соң калган 4 итти чанага чегишти. Бул күн да так эле мурунку күндөрдөй болду. Экөө кардуу чөл менен үнсүз сөзсүз ийилкип баратышты. Булардын артынан көзгө көрүнбөй сая түшүп келаткан куугундун уулуганы гана жымжырттыкты бузуп турду. Түштөн кийин күйгүн кирери менен күткөндөй эле куугун жакындап, уулуган үндөр жакын эле жерден чыга баштады. Иттер коркконунан калтырашып, тополоң түшүп, кайыш жиптерге чалынып калып, экөөнү ан сайын кыйнашты. «Мына, эси жок айбандар, эми эч кайда кете албайсыңар», деди Билл кийинки өргүүдө өзүнө ыраазы болгондой. Генри тамак жасаганын токтотуп көргөнү барды. Шериги иттерди индейет сыкмасы менен таяктарга байлап коюптур. Ар бир ит мойнунан кайыш жип менен узун жоон таякка тиши жетпей тургандай байланып, таяк болсо жерге кагылган башка бир таякка байланыптыр. Иттер мойнундагы жипти кемир алгыдай эмес, ал эми мойнундагы таяк кагылган таякка жеткире койгудай эмес. Генри жактыргандай баш ийкеди. «Жалгыз кулакты ушинтип эле кармабасаң, кармай албайсың», деди ал. «Ал кайыш тасманы жөн эле бычак менен шылыгандай кырчып таштайт. Эми эртең баары ордунда болот». «Эми кетип көрсүн», деди Билл. «Эгер бирөө эле кетсе, эртең менен кофе ичпей эле коем. Буларың биздин өлтүрө албасыбызды билип турат», деди Генри жатаарда курчап турган көздөрдү көрсөтүп. «Бир-эки жолу даң дедирип койгондо дароо бизди сыйлап калышмак. Түн өткөн сайын жакындап келатышат. Оттон көзүңдү алып, тигил жакты карасаң, көрдүңбү?» Экөө тең оттун ары жагындагы карагандарды кызыгып карап калышты. Эки көз жаркырап күйүп турган караңгылыкты жакшылап караганда жырткычтын карааны байкалат экен. Кээде алардын ары бери басканы да көрүнө калып жатты. Экөөнүн көңүлүн иттердин күчөп кыңшылаганы бөлүп жиберди. Жалгыз кулак бир ордунда тура албай кыңшылап, ары бери жулунуп, таякты кутургандай кемирип жатты. «Карасаң, Билл», деп шыбырады Генри. От жарыгы тийип турган жерге шырп эттирбей өткөн бир ит сымал жаныбардын капталы көрүндү. Ал корккондой, бирок ошол эле учурда тайманбастан иттерди карап, бирок адамдарды да көз жазымда калтырбай баратты. Жалгыз кулак келгинге карай бой уруп, чыдай албай кыңшылап жиберди. «Бул келесо жалгыз кулак такыр эле коркпой калган го?» деди Билл акырын. «Канчык карышкыр», деп шыбырады Генри. «Фетти менен Фрогтун эмне болгонун эми түшүндүм. Үйүр муну азгырып келиш үчүн жиберет. Бул ээрчитип барган итти тигилер талап булап жеп коюшат». От чарт-чурт этип күйүп, бир чичала кулап түштү да ышылдаган үн чыкты. Коркуп кеткен жырткыч бир секирик менен караңгыга төнүп кетти.
Генри, билесиңби, менин оюмда эмне келди? Деди Билл. Эмне келди? Бул баягы мен таяк менен соккон неме? Шектенбей эле койсоң болот, деп жооп берди Генри. Менин айтайын дегеним, деп улантты Билл. Мунун отко көнгөнү шек туудуруп жатат. Бул менмин деген карышкырдан да көбүрөөк билери бышык, деп макул болду Генри. Иттер менен келип тамак жеп кеткен карышкыр оңой олтоң эмес. Вилен чалдын бир канчыгы бар эле. Кийин ал карышкырлар менен кетип калган, деп ойлуу сүйлөдү Билл. Мен билем да мындайды. Little Stick'теги багыштардын жайытынан карышкылар менен жүргөн жеринен атып салганмын. Виланчал ошондо жаш баладай боздо ойлободубу? 3 жыл көрбөдүм эле дейт. Ошо 3 жыл бою карышкырлардын үйүрүндө жүрүптүр. Таппасаң сыйпалап кал, Билл. Бул карышкыр эмес эле ит. Бул кишинин колунан балык жеп жүргөн неме. Буюрса мен муну солатам. Ошондо бул карышкыр да ит да эмес, сасыган тарп болуп калат, деди Билл. Эми иттерди жоготконго болбойт. Бирок сенин болгону 3 эле патронуң бар да, деп каршы болду Генри. Абдан мейлеп туруп атам, деген жооп болду. Эртең менен Генри отту кайра тутантып, шеригинин коңуроонун тыңдаганча таңкы тамакты даярдай баштады. Сонун уктап атыпсың, деди ал шеригин ойготуп жатып. Ойготкум да келген жок. Уйкусу ачыла элек Билл тамак жей баштады. Чөйжөгүнүн бош экенин көрүп, кофе кайнаткан идишти караса, ал арысыраак жерде Генринин жанында туруптур. Генри, деди ал жемелегендей. Сен эч нерсени унуткан жоксуңбу? Генри эки жагын карап баш сайкады. Билл ага бош чөйчөгүн сунду. Сага кофе жок, деди Генри. Түгөнүп калдыбы? деп коркуп сурады Билл. Жок, түгөнгөн жок. Анда эмне менин ашказанымды аяп турасыңбы? Жок. Ачуусу келген Биллдин бети албыра түштү. Анан эмне болду, айтпайсыңбы? Мени кыйнабай, деди ал. Спенкер качып кетиптир, деп жооп берди Генри. Эңирей түшкөн Генри айласы куруп акырын бурулду да отурган жеринен иттерди санап чыкты. Бул кандай болуп кетти? деп деңдароо болуп сурады ал. Генри ийинин куушурду. Билбейм, жалгыз кулак кайышын кырчып койсо керек. Ал өзү андай кыла алмак эмес. Каргыш тийгир айбан, деп акырын айткан Билл ичиндеги кайнап чыккан ачуусун билдирген жок. Өзүнүкүн кырчый албай, Спенкердикин кырсып таштаган тура. Спенкердин иши бүттү эмдигиче. Ал азыр эчак эле жем болуп, 20 карышкырдын ичегисинде жүрөт болуш керек. Генринин эң кийинки жоголгон итти эскерүү сөзү ушул болду. Кофе ич, Билл. Бирок Билл башын чайкап койду. Келеми, ич, деп көжөлдү Генри кофе кайнатуучу идишти көтөрүп. Билл чөйчөгүн ары жылдырып койду. Кудай урсун, ичпейм. Бир ит жогосу ичпейм дедим беле? Демек ичпейм. Сонун кофе, деп азгырды Генри. Бирок Билл көшөрүп болбой койду. Тамагын кургак жеп, анда санда жоругу жолдо калгыр жалгыз кулакты күңкүлдөп ашатып жатты. Бүгүн түнү буларды өз-өзүмчө байлайм, деди ал жолго чыккан соң. 100 кадамдай барганда алдыда бараткан Билл эңкейе калып, жапкагына уруна түшкөн бир нерсени алды. Караңгыда эмне экенин көрө алган жок, бирок сыйпалап көрүп, эмне экенин билди да артка карай ыргытып жиберди эле. Ал чанага бир тийип, Биллдин жапкагына илеше түштү. Мүмкүн дагы бир керегиңе жарап калар, деди Генри. Билл кыйкырып ийди. Бул Спенкер мойнуна байланган таяк эле, андан болгону ушул калыптыр. Эч нерсе калтырышпаптыр, деди Билл. Жада калса таяктагы кайышты да жеп коюшуптур. Таптакыр өзөрүп калышкан экен булар. Генри, буларың бизди да жеп койбосо болду. Генри каш көйлөнө күлдү. Карышкырлар эч качан минтип артыман сая түшкөн эмес. Бирок мындан да жаман айкаштардан аман чыкканмын. Акеңе ончакты айбандын, ал жетпейт, Билл. Билбейм, деп жамандыкты сезгендей күңкүлдөдү Билл. Болуптур, Маккериге барганда билесиң. Анча көзүм жете бербей турат, деп көжөлдү Билл. Сенин жөн эле көңүлүң чөгүп турат. Болгон ошо, деп чечкүндө айтты Генри. Сен хинин ичишиң керек. Маккериге жеткенде мен сага ушундан бир доза бербесем. Билл мындай диагнозго макул болбой, бир нерсе деп коорады да ушуну менен унчукпай калышты. Күн башка күндөрдөй эле өтүп жатты. Саат 9-да таң атты. 12-де түштүк горизонт көрүнбөгөн күндөн кызгылтым тартып, 3 саат өтпөй эле түнгө айлана турган боз күн өкүм сүрүп турду. Тагы ошол күн ичине баш баксамбы деп турган маалда Билл чанадан мылтыгын алды да: "Сен баса бер, Генри, мен тиякты бир карап келейин", деди. "Чанадан алыстаба", деп каршы болду Генри. "Болгону 3 патронуң бар, эмне болот ким билет".
Эми ким кемпир кыял болуп турат, деди Билл табасы гана. Кийинири жооп кайтарган жок. Анда санда шериги кеткен бос мейкендикти тынчсыздана карап коюп, жалгыз кете берди. Кыска жолго салган Билл 1 сааттан кийин келип калды. Ар кайсы жака тарап кетишиптир, деди ал. Желип жортуп жүрүшөт. Бизден да кала турган түрү жок. Булар эч кайда кете албайт. Бир аз чыдап туралы дешсе керек. Жей турган баардык нерсени колдон чыгаргыдай эмес. Демек алар бизден кутула албасты билет турбайбы? Деп кекерленди Генри. Бирок Билл буга маани берген жок. Кээ бирин көрдүм. Ушундай арыкташыптыр. Фетти менен Фрогту Спенкерди айтпаганда көптөн бери ооздоруна эч нерсе тейлек болсо керек. Үйүр чоң экен, эмне жегенин сезбей калышты го. Укмуш арык экен, кабыргасы тим эле саналат. Курсак деген жок, таптакыр кирип кеткен. Иши кылса такыр болбой калышыптыр. Буларын коркконду деле унутуп калышыптыр. Абайлабаса болгудай эмес. Бир нече мүнөт өтпөй эле чананын артында келаткан Генри эскерткенсип акырын ышкырды. Билл кылчайып карап, иттерди жай токтотту. Алар азыр эле өткөн бурулушта из кууп бир түктүү жырткыч келатыптыр. Ал карды жыттагылап, бөрү желишке салып келаткан экен. Адамдар токтогон соң ал да токтоду. Башын көтөрүп, тигилерди карап, таноолору менен жыт алып турду. Бул баягы канчы карышкыр, деди Билл. Иттер карга жата кетишти. Ал аларды жанында өтүп, чананын жанында турган шеригине барды. Экөө бир нече күндөн бери сая түшүп, чана тарткан иттердин жарымынын түбүнө жеткен таң каларлык жырткычты карап турушту. Жырткыч эки жаган карап туруп, бир аз илгериледи. Чанага 100 ярдтай калганда ал муну бир нече жолу кайталады. Анан карагайлардын жанына токтоп, тумшугун көтөрүп, абаны искеген соң өзүн байкап турган адамдарды карай баштады. Анын көз карашында иттикине окшоп кеткен бир таңгаларлык эңсөө бар эле. Бирок иттикиндей жакындыктын изи да жок болчу. Бул карышкырдын азуусундай курч, аяздай катаал ачкалыктан келип чыккан эңсөө болчу. Ал карышкырдан чоң эле. Арыктыгына карабастан өз түрүнүн эң ирилеринин бири экени байкалып турду. Бою 2,5 футтай бар экен, деп болжолдоду Генри. Башынан куйругуна чейин 5 футка жакын болот го. Түсү карышкырдыкына окшобойт, деп сынады Билл. Мен мындай кызыл карышкырды эч көргөн эмесмин. Бул кандайдыр бир кызгылтым күрөң неме экен. Чынында жырткычтын өңү кызгылтым күрөң эмес эле. Анын жүнү кадимки карышкырдыкындай болчу. Боз-түктөр басымдуулук кылганы менен бир аз кызгылтым тартып, анысы бир туруп пайда боло калып, бир туруп жоголуп кетип, караган көздү алдап турчу. Карасаң, кадимкиле чанага чегилген чоңураак лайка иттерден, деди Билл. Куйругун азыр эле шипаңдатып ичидей болуп турат. Эй, лайка, деп чакырды ал. Бери кел, атың ким эле сен? Мороңдун корко турган түрү жок, деп Генри күлүп жиберди. Билл катуураак кыйкырып муштумун көрсөттү. Бирок тигил кымындай да корккон жок. Болгону мурдагыдан бетер сактана түштү. Ал дагы эле буларды шилекейи агып карап турду. Булар эт болчу. Тигил өзөрүп ачка эле. Бир аз шердене түшсө, адамдарды тытып жеп коймок. Бери кара, Генри, деди Билл. Үнү өзүнөн эле шыбырап калды. Бизде 3 гана патрон бар. Муну бир атканда өлтүрүш керек. Жазатканга болбойт. 3 иттен кол жуудук. Эми муну токтотпосо болбойт. Эмне дейсиң? Генри макул болуп баш ийкеди. Билл чанадагы мылтыкты акырын алып, кундакты эми инин алып баратканда карышкыр жолдон ары секирип, карагайлардын ичине кирип кетти. Экөө бири-бирин тиктеген боюнча калды. Генри таң калганынан ышкырып жиберди. Кап, билбей калбадымбы? Деп бакылдады Билл мылтыкты ордуна коюп жатып. Иттерге тамак берер маалды билген болгончык, мылтыкты кантип билбей калсын? Айтпадымбы, Генри? Мен сага баардыгын кылган ушул. Эгер булганчык болбосо, азыр 3 эмес 6 твиз болмок. Жок, Генри. Мен мунун түбүнө жетем. Муну ачык жерде өлтүрө албайсың, өтө акылдуу. Бирок мен мунун бир айласын табам. Муну буктурмадан атып алам. Карап тур. Өтө алыс кетпе, деп эскертти анын шериги. Эгер ал үйрү менен кол салса, 3 патронуң бокко да жарабай калат. Бу айбандар абдан ачыгып калыптыр. Эгер бир качырып келе турган болсо, аянбайт булар. Билл. Бул түнү өргүгө эртерээк токтошту. 3 ит чананы алтеттей тезирээк жана узагыраак сүйрөй алган жок. Алардын алдан тайганы байкалып турду. Билл аларды бири-биринен кайышын кырчып таштабагыдай кылып өз-өзүнчө байлады да 2 жолоочу дароо эле жатып калышты.
Бирок карышкырлар түн ичинде шерденип, аларды бир нече жолу ойго түштү. Алар ушунчалык жакын кирип келгендиктен иттер коркконунан кутуруп кете жаздашты. Айла жок бутактардан отко таштап, эрдемсинген жырткычтардын бир аз демин басууга туура келди. Акулалар кеменин артынан ээрчип жүргөндү жакшы көрөт деп айтышат деңизчилер, деди Билл дагы бир жолу жанагынтип от жагып келгенден кийин төшөккө кирип келатып. Мына бул карышкырларда кургактагы акулалар. Булар өз ишин бизден жакшыраак билишет. Биздин артыбыздан машыгуу үчүн келатышкан жок буларын. Булар бизди жегени калышты. Булар бизди, Генри. Карышкыртып эле этектен алгандай сүйлөйсүң да, деп Генри тигинин сөзүн кести. Жегени калышты деп какшай берсең жеп коюшат. Эмнеси бар экен? Сени экөөбүздүн кыйындардында түбүнө жеткен булар, деп жооп берди Билл. Токтот эми ыйлактаганыңды. Уга турган алым жок. Генри ачууланып, тетири бурулуп жатты да Биллдин унчукпай калганына таң калды. Билл мындай эмес болчу. Мындай сөздөрдү укканда чачырап кетчү. Генри уктап кеткенче ушуларды ойлонуп жатты. Акырында уйкуга баратып мындай ой келди. Бул такыр эле бошошуп калды. Эртең чыйралтпасам болбойт. Ачкалык ыйы. Күн жакшы башталды. Иттер толук экен. Ушундан уламбы алар жымжырттыктын, караңгынын жана аяздын кучагында көңүлдөрү ток баратышты. Билл да түнкү санаасын унутуп калган сыяктуу. Ал турсун түш ченде бир жаман жерде чананы кулатып алган иттерди тамашалады. Баары астын үстүн болуп жатып калды. Аңтарылган чана дарак менен чоң аска таштын ортосуна кыпчылып калып, аны алып чыгыш үчүн иттерди чанадан чыгарууга туура келди. Чананы көтөрүп чыгаралы деп жатканда Генри жалгыз кулактын качып баратканын көрүп калды. Жалгыз кулак, кайт артка, деди ал өйдө болгончо иттин артынан карап. Бирок жан кайышын сүйрөгөн жалгыз кулак ан сайын безди. Алардын келген жолунда аны канчы карышкыр күтүп туруптур. Жакындай бергенде жалгыз кулак кооптоно түштү да жайлай желип акырында токтоп калды. Тигини ишенбегендей тикчее карап, бирок жан кумары чыдатпай кыпылдап турду. Ал болсо жылмая күлгөндөй оозуна чакыңшылап, ойноктоп, секирип койду. Жалгыз кулак дагы эле кооптонуп, куйругун чагарактатып, кулагын тикчитип, башын жогору көтөрүп ага барды. Жыттагысы келди эле канчык карышкыр ойноктоп артка кетти. Ал жакындаган сайын тиги улам артка чегинип кете берди. Ошентип канчык карышкыр жалгыз кулакты улам азгырып, аны коргой турган адамдардан алыстатып баратты. Бир маалда аны белгисиз коркунуч токтотконсуду. Артка кайрылып карап, аңтарылган чананы, өзүнүн шериктерин, анан өзүн чакырып жаткан кожоюндарын көрдү. Бирок анын бул сезимин, арсар абалын канчык жеңип кетти. Ал келип, көз ирмемге жыттай коюп, кайра эле ойноктой секирип, азгырып баратты. Ошол учурда Биллдин акылына мылтык келди. Бирок ал аңтарылган чананын астында калган эле. Аны Генри экөөлөп алып чыкканча жалгыз кулак менен канчык карышкыр абдан жакын туруп калгандыктан мындай алыстыктан атуу опурталдуу болчу. Жалгыз кулак өз жаңылыштыгын өтө кеч сезип калды. Бир маалда эле Билл, Генри экөө анын эмнегедир артты көздөй качып калганын көрүштү. Анан эле жалгыз кулактын жолун турой чуркаган 10 чакты арык боз карышкырлар көрүнүп калды. Көз ачып жумгуча канчык карышкырдын баягы назданып ойногору жоголуп, ыркыраган бойдон качырып сала берди. Жалгыз кулак аны далысы менен ыргыта койду да, жолдун кесилип калганын көрүп, эмне болсо да чанага жетейин деген үмүт менен айлана чуркады. Карышкырлар заматта көбөйүп кетишти. Канчык карышкыр иттин артынан калбай такымдап, бир секирим жерде келатты. Кайда баратасың? Генри шеригин далынан алып кыйкырды. Билл анын колун силкип таштады. Жетишет, деди ал. Башка бир дагы итти алдырбайм. Ал мылтыкты алып өздөрү келаткан жолдун жээгиндеги бадалга кирип кетти. Анын ою түшүнүктүү эле. Чананы тегерене качып келаткан жалгыз кулактын алдынан торой чыкмак болду. Чак түштө мылтык менен карышкырларды кууп, итти сактап калууга болот эле. Билл, абайла, деп кыйкырып калды артынан Генри. Этият бол. Генри чанага отура кетти да эмне болоор экен деп күтүп калды. Башка айла жок эле. Билл болсо көздөн кайым болду. Бирок бадалдар менен топ-топ болуп өскөн карагайлардын арасынан жалгыз кулак анда-санда көрүнө калып жатты. Генри иттин иши бүткөнүн түшүндү. Ит өмүрүнө коркунуч туулганын билди. Бирок оочо тегеренип чуркоого мажбур эле. Ал эми карышкырлар болсо аны чанага жакындата койбой, тегеректин ичи менен чуркап жүрүштү.
жалгыз кулак куугундан куйрук үзүп чыгып, карышкырлардын алдынан кесип өтүп, чанага жетип келет деп үмүт кылыш кыйын эле. Бардыгы бир жерден бириге турган болуп калды. Дарактар менен бадалдар далдоолуп турган кар мейкиндигинде карышкырлардын үйрү жалгыз кулак менен билге кездешээрин Генри билип турду. Бардыгы көз ачып жумганча тез, ал күткөндөн да тез болду. Мылтык бир жолу, андан кийин удаасы менен 2 жолу атылды. Генри Биллдин огу түгөнгөнүн аңдады. Анан кыңшылаган, аркыраган үндөр угулду. Генри жалгыз кулактын жаны ооруп кыңшылаганын, анан сыягы жарадара болгон бир карышкырдын уулу ийгенин ажыратты. Ушуну менен баары бүттү. Ыркыраган үн чыкпай калды. Кыңшылаган үн да жок болду. Кайрадан ың-жыңсыз жымжырттык өкүм сүрүп калды. Генри чанада көпкө чейин отурду. Тияка барыштын пайдасы жок эле. Биллдин үйрүгө жолукканы көз алдына болгондой элестеп турду. Бир маалда ордунан атып туруп, чанадан балтаны ала койду. Бирок кайра чанага отура кетти да көпкө чейин түнөрүп отурду. Ал эми аман калган Экит анын аягына жабышып, коркконунан титиреп жатышты. Акырында өйдө болду да денеси сенек болуп калгандай араң турду. Анан иттерди чанага чекти. Жан кайыштын бирин далысына салып, иттер менен бирге чананы сүйрөп жолго түштү. Бирок көпкө жүргөн жок. Эңир кирери менен токтоп, отундан колунан келишинче көбүрөөк жыйнады. Андан кийин иттерге тамагын берип, өзү тамактанды да оттун жанына төшөк салды. Бирок жарытып уктай алган жок. Көзү илинип, ирине электеле карышкырлар отко жакын кирип келишти. Алардын карааны даана көрүнүп турду. Отту тыгыз курчап, кээ бири жатып алганын, кээ бири отурганын, башкалары болсо отко жакын сойлоп келип, же отту айланып, ары бери басып жүргөнүн Генри көрүп турду. Ал турсун кээ бирлери уктап калды. Кар үстүндө итчесинен тумшугун куйругуна катып, катуу уктап жатышты. Ал эми Генриде уйку жок эле. Ал отту улуу жакты. Анткени денесин ачка карышкырлардын азуусунан ушул от гана коргой аларын билчү. Экит болсо эки жагында эбис коргойт деп үмүт кылып жатышты. Карышкырлардын бири өтө жакындап кирип келгенде жан талаша үрүп, улуп, кыңшылап ийип жатышты. Мындайда иттердин үргөнүнөн ойгонгон карышкырлардын курчоосуна жан кирип, ордунан тура калган карышкырлар чыдабай жулунуп, ырылдап, улуу уңшуп, анан кайра жатып, биринин артынан бири уйкуга кетип жатышты. Бирок алар улам кысып келип жатышты. Кээде тигиниси, кээде мунусу акырын жылып отуруп, акырында бир секирим калат. Мындайда ал оттун чычаланы ала коюп, үйүрдү көздөй берип калат. Карышкырлар артка жалп берип, жаалданы уулуп, чычала тийгени коркконунан кыңшылап жиберип жатты. Эртең менен уйкудан калган Генринин көзү киртейип, кыйналып турду. Караңгыда өзүнө тамак даярдап, саат 9 болуп, таң жарыгынан улам карышкырлар тайсалдап тарап кеткенде, түнү менен ойлонуп чыккан оюн ишке ашырмак болду. Бир нече жаш карагайды кыйып отуруп, бийик кылып, эки дарактын ортосуна байлады. Анан жан кайыш тарта салып, иттердин жардамы менен табытты тигинин үстүнө тартып чыгарды. Биллдин түбүнө жетишти. Балким мен түбүмө да жетишет. Бирок мырза алар сага жете алышпайт, деди ал даракка коюлган өлүккө. Анан жолго түштү. Бош чана иттердин артынан улам секирип коюп баратты. Алар да ээси сыяктуу эле Маккери фортуна жетишсе гана арттагы жалаңкычтардан аман кала турганын билип баратышты. Эми карышкырлар такыр эле коркпой калышты. Чананын артынан же катарлаш желип, тилдерин салаңдатып, желген сайын кабыргалары чыгып кетчүдөй болуп келатышты. Алар ушунчалык арык болгондуктан териси менен эле сөөктөрү калып, булчуңдары гана аларды жип сыяктуу кармап тургандай. Муну көргөн Генри алардын карга кулап калбай желип келатканына айраң таң калды. Ал эңир киргенче жол жүргөндөн коркуп баратты. Түшченде күн асмандын түштүк жагынан эле жылытпастан горизонттон бери да бир аз баш багып кубарган алсыз нурун чачты. Генри муну жакшы жышаан катар көрдү. Күн узарып, бул аймакка күн кайра келейин деп калган экен. Бирок жылуу нур өчөрү менен өргүүгө токтоду. Караңгы киргенче бозомук күн менен күүгүмдүн дагы бир нече сааты бар эле. Ал ушундан пайдаланып, отундан мүмкүн болушунча көбүрөөк чыйнап алды. Караңгы менен кошо үрөй учурган коркунуч да келди. Карышкырлар такыр ээ бербей, анын үстүнө мурунку түнү уйкудан калган Генрини улам уйку басып кетип жатты. Ал одеялга оронуп, балтаны аягына коюп, уйкуга эс-мас болуп, оттун жанында отурду. Экит жабышып эки жагында. Түн ортосунда ойгонуп кетсе, өзүнөн 12 футтай жерде килейген боз карышкыр туруптур. Бул үйүрдөгү эң чоң карышкырлардын
бир эле. Ал эриккен ит сыяктуу керилип чоюлуп, оозун чоң ачып эстеп, Генрини өзүнүн менчиги эртедир кечтир колго түшө турган олжосу сыяктуу тике карап турду. Мындай ишенимдүүлүк бүтүн үйүрдөн көрүнүп турду. Генри өзүн ач көзү менен карап, же кар үстүнө бейкам уктап жаткан 20 чакты карышкырды санады. Алар тамак аш коюлган үстөл боюнча кыркалекей отуруп, таттуу тамакка киришүү үчүн урук саатты гана күтүп турган балдар сыяктуу эле. Ал эми ошол таттуу тамак болсо өзү булардын тою качан башталар экен деген ой кетти. Генри отундан отко салып жатып, эми өз денесин таптакыр башкача карай баштаганын сезди. Ал өз булчуңдарынын кантип иштеп жатканына көз салып, өз манжаларынын татаал кыймылын кызыгып карады. Оттун жарыгына салып бир нече жолу бир-бирден, анан баарын кыймылдатып, ачып, жууп көрдү. Тырмактарын карап, манжаларынын учун бирде жумшак, бирде катуу чымчып, нервдеринин сезимталдыгын сынап көрдү. Мунун баары Генрини суктандырды. Хапстан эле ушинтип лепилдеп, так сонун кыймылдап жаткан өз денесине ичи элжиреп кетти. Анан отту курчап, улам кысып келаткан карышкырларды коркуп карап, өзүм ачыкканда жеп, корсагымды тойгузган багыш менен коён сыяктуу эле мына бул шилекей агып турган немелер ушул денемди тыткылап, үзүп жулкуп жейт да деген ой эсин эңгирете койду. Ушинтип уйку соонун арасында кыйналып отуруп, көзүн ача койсо, маңдайында кызыл канчык туруптур. Ал оттон 6 футча жерде сугун артып карап турган экен. Жаны чыгып үрүп, ыркырап турган экитти этибарга да албайт. Ал адамды тик карап, экөө бир нече мүнөт тиктешип турушту. Канчыктын түрү коркунучтуу эмес эле. Анын көздөрүндө ушунчалык катуу эңсөө турду. Бирок Генри анын ошондой катуу ачкалыктан пайда болгонун билди. Ал өзү тамак эле. Ал эми тамак болсо карышкырдын табитин кытыгылады. Жаак ачылып, шилекей улам карга тамакты күтүп жаланып турду. Генри коркконунан титирип кетти. Чычаланы алайын деп кол сунганда эле канчык ар көздөй ойт берди. Сыягы колго тийген нерсе менен урганга көнгөн болсо керек. Ал ак азууларын көрсөтө ыркырады эле. Анын көзүндөгү баягы эңсөөнүн ордуна пайда боло калган жаалдануу Генрини селт эттирди. Ал колун карап, манжалары чычаланы кармап, анын одур-бодуруна кантип эп келише калганын, отко жакын калган манжасы өзүнүн өзү артка жылганын байкады да, анан капстан эле ушул ичке назик манжаларды тигинин ак азуулары качырата чайдап жатканы элестеп кетти. Ал өз денесин өмүрү кыл учунда турган азыркы учурдагыдай ичелжиреп сүйбөсө керек. Таң атканча ачка үйүрдү чычала менен койгулап согушуп чыкты. Көзү илине түшкөндө жанындагы иттердин кыңшылаганы менен ыркыраганынан ойгонуп кетип жатты. Акыры таң атты. Бирок бул жолу ал да карышкырларды качыра алган жок. Тарап кетишер деп бекер эле күтүптүр. Алардын мурункудай эле отту курчап, коркпой отурушканын көргөн Генри таң аткандагы кайратынан кайра ажырады. Генри жолго чыкмак болду. Бирок оттон мындай болоору менен эле үйүрдүн эки жангештиси ага секирди. Ал артка ойт берип аман калды. Карышкырдын тиши санына бир аз гана жетпей калды. Үйүр качырып сала берди да будуң чаң түшүп калды. Күйгөн чычалалар гана аларды чегинүүгө аргасыз кылды. Эми Генри күндүз да оттон алыстап, отун кыя албай турган болуп калды. Чанадан 20 кадамдай жерде курчап калган чоң карагай бар экен. Ал жарым күн илешип, ошого чейин от жагып барды. Колунан күйгөн чычаланы түшүргөн жок. Карагайга жеткен соң аны отуну көбүрөөк жакты көздөй чыкмак болду. Бул түн да өткөн түндөй болду. Эми ал уйкуга көп туруштук бере албай калды. Иттердин ажылдап үрүп ырылдаганда таасир бербей калды. Анын үстүнө алар тынымсыз ыркырай бергендиктен анын үргүлөгөн эс акылы алардын үнүндөгү айырмачылыктарды ажырата албай калды. Бир маалда ал бирөө түрткөндөн ойгонуп кетти. Канчык карышкыр дал жанында туруптур. Чычала өзүнүн өзү анын ачылган оозуна кире түштү. Ал артка жалт берип, жаны ооруганына чыдабай улуу буңшуп жиберди. Ал эми Генри күйгөн теринин куйкумжытын ырахаттана жыттап, бир нече кадам ары жакта башын чулгуп, жаалдана аркырап жаткан жырткычты карап турду. Бул жолу чычаланы оң колуна байлап койду. Үргүлөп кетери менен колу күйүп, көзү чайыттай ачылып кетип жатты. Ошентип бул бир нече саатка созулду. Ойгонор замат карышкырларды чычала менен кууп, отко отундан салып, чычаланы колуна байлап коюп жатты. Баары жакшы болгону менен, бирок бир ойгонгондо кайышты бош байлап коюп, көзү жумулаары менен чычала
колунан түшүп калды. Түш көрдү. Маккери фортунда экен. Жылуу, жайлуу жерде факториянын чоңу менен кребеш ойноп отуруптур. Анан эле фортту карышкырлар курчап калат. Алар дал эле дарбазанын алдына келип улуп жатышат. Эки болсо кээде оюнун токтото коюп тыңдашат да тигилердин бошко кетип жаткан аракетине күлүшөт. Түшүн кургур, анан эле карс эткен үн чыгат да эшик ачылып кетет. Бөлмөгө карышкырлар кирип келип экөөнө кол салат. Улуп уңшуган үндөр кулак тундурат. Анан эле түшүнө башка нерселер аралашып кетет. Бирок анын эмне экенин жанагы кулак тундурган үндөрдөн улам түшүнө албай жатат. Ойгонуп кетип жанагы ыркыраган үндөрдү өңүндө укту. Ырылдаган, каңшылаган эле үндөр. Карышкырлар үйүрү менен жабылган экен. Туш тарабында карышкыр, үстүндө карышкыр. Бирөөнүн тиши колуна матырылды. Ал отко секирип, бирөөнүн курч тиши бутун тилип өткөнүн сезди. Калың мээлейден колу отту сезбей, кыпкызыл чокту туш тарапка чачып жатты. Аягында от жанар тоого окшой түштү. Бирок бул көпкө созулмак эмес. Генринин бети башы ыйлактап, каш кирпиги күйүп, аяктары отко чыдабай баратты. Эки колуна эки чаланы кармап, оттун четине чыга берди. Карышкырлар чегиништи. Ар тарапка чачылган чоктор карда ышылдап жатты. Жан талаша секирип, кыңшылап, ыркырап ийип жатканда караганда, карышкырларда өчелек чокторду басып алып жатышты. Генри чычаларды ыргытып жиберип, күйүп бараткан мээлейин чечти да, ысыган аяктарын муздатыш үчүн кар тебелей баштады. Эки тең жок эле. Алар Феттиден башталган узак тойдун кезектеги тамагы болгону ачык болчу. Бул иш эми өзү менен аякташы мүмкүн. Баары бир, мага алыңар жеткен жок, деп кыйкырды ал. Ачка жырткычтарга муштумун кесип. Мунуккан үйүр удургуй түшүп, баары бирдей ыркырашты. Ал эми канчык карышкыр өңүп келип, тамак эңсеген көздөрү менен тигиле карап калды. Генри эми коргонуунун жаңы планын ойлонуштура баштады. Отту тегерете жагып, ээрий баштаган кар үстүнө төшөгүн салды да отуруп калды. Ошентип, от тубалдын ары жагына өтөрү менен карышкырлар отту курчап, анын кайда жоголуп кеткенине кызыга башташты. Буга чейин алар отко жакындай албай жүрүшкөн, эми болсо тегеректей отурушуп, кадимкиле иттердей үлгүрөп, эстеп, чочур качса да от боюна талыкшып жата кетишти. Анан канчы карышкыр чочоюп отура калып, асманды карап, улуп жиберди. Анын артынан карышкырлар биринен сала бири улуп, акырында бүтүн үйүр жылдыздуу асманды карап, ачкалыктан муңдуу обонун созду. Таң атты. От болсо өчүп баратты. Отун да түгөнө баштады. Эми отун жыйнаш керек эле. Киши от курчоодон чыгайын деди эле, карышкырлар дароо алдын турушту. Күйгөн чычалалардан улам алар эки жака ойт беришти. Бирок артка чегинишкен жок. Тигинин аларды кубалайын деген аракетинен эч майнап чыккан жок. Ал акыры айласы кетип, от курчоонун ичине кайра кирди. Ушул маалда карышкырлардын бири ага секирди. Бирок жазатайып 4 аягы менен отко түшүп калды. Айбан коркконунан улуп ийип, каңшылап оттон чыгып, күйгөн аяктары менен карды тытып ийди. Киши төшөгүнө бүкүрөйүп отурду. Ийиндери шалдайып, башы тизесине тийип салаңдап отурганда караганда, таптакыр алы куруп, күрөш албай калгандай. Кээде гана башын көтөрүп, өчүп бараткан отту карап коюп отурду. От курчоонун айрым жерлери өчүп, өзүнчө күйгөн отторго айлана баштады. Өтө турган жерлер кеңейип, оттор уламдан улам өлүңдөп өчүп баратты. Эми менин түбүмө жете турган болдуңар, деп күбүрөдү ал. Бирок мага эми баары бир уктайм. Ойгонуп кетип, эки оттун ортосунда көзүн албай тиктеп турган канчык карышкырды көрдү. Сааттардай узакка созулгансыган бир нече мүнөттөн кийин ал кайрадан башын көтөрдү. Бир нерсе болгон экен. Адегенде ал эч нерсени түшүнө алган жок. Анан дароо аңдады. Карышкырлар кетип калышыптыр. Тебеленди болуп калган кар гана алардын канчалык жакын келгенин айтып турду. Генри кайрадан үргүлөп, башы кайра тизесине тийип калды. Бирок бир маалда кайра селт этип ойгонду. Кандайдыр бир кишилердин үндөрү, чаналардын кыйчылдаганы, иттердин кыңшылаган үндөрү келип жатты. Дарыя жактан ал отурган карагайлуу жерге 4 чана келди. Бир топ киши келип, өчүп бараткан оттордун курчоосунда бүрүшүп жаткан Генрини тегеректеп турушту. Алар тигини эсине келтирели деп, тарткылап түрткүлөп, силкилдетип жатышты. Ал болсо мас болгон адамдай уйкулуу көзү менен аларды карап коораган болду. Кызыл канчык карышкыр, иттер менен тамак берер маалда келди. Адегенде иттин тамагын жеди. Анан иттерди жеди.
Андан кийин Биллди жеди. Лорд Алфред кайда? Деп кыйкырды келгендердин бирөө аны чулкулдатып. Ал акырын башын чайкады. Ага тийген жок, ал тиякта карагайларда. Акыркы түнөгөн жерде. Өлдүбү? Деп кыйкырды тиг. Ооба, табытта, деди Генри. Ал тигинден бошонуш үчүн жиди келип булкунду. Мени жайыма койгулачы, мен жакшы болбой турам. Жакшы жаткыла. Генринин көзү жумулуп, башы кайра салаңдап калды. Төшөккө жаткырышаары менен аяздуу жымжырттыкта коркураган коңуруктун үнү кулду. Буга башка бир үндөр да аралашып кетип жатты. Мунусунда жолу болбой калып, башка бир олжонун артынан сая түшкөн ачка үйүрдүн уулуган үндөрү алыстан үзүл кесил болуп келип жатты. Азуулардын айкашы. Кишилердин үндөрүн жана чанага чегилген иттердин каңшылаганын дал ушул канчы карышкыр биринчи болуп укту. Уктуда көчүп бараткан оттун ортосунда камалган кишиден биринчи болуп качты. Үйүр колго түшкөн олжосунан айрылгысы келбей, бир аз арсар болуп турду да, анан канчы карышкырдын артынан түштү. Үйүрдүн алдында чоң боз карышкыр, үйүр баштагандардын бири баратты. Ал үйүрдү канчы карышкырдын изине салып, алдыга өтүп кетмекчи болгон жаштарга жол бербей, азууларын көрсөтө ыркырай калып жатты. Алдыда желип бараткан канчык карышкырды көрүп, огу бетер зымырады. Канчык өз ордун ээлегендей аны менен катарлашып баратты. Эми ал үйүрдөн алыстабай калды. Кээде алдыга өтө түшсө да, дөбөт ага ыркырап тиш салган жок. Тескерисинче аны менен катарлаш жүргөнгө аракет кылып жатты. Канчык анын мунусун анча жактырбай, тишин көрсөтө ыркырап, боюн качырып жатты. Ал турсун кээде ийинен аткы тиштеп алып турду. Мындайда дөбөттүн буга анчалык деле жини келбей, болгону ары ойт берип, каргый чуркап, бул кылыгы сүйүүдөн делбе болгон боз уландыкына окшоп кетип жатты. Ушул нерсе гана дөбөттүн үйүрдү баштоосуна жолтоо болуп турду. Ал эми канчык карышкырдын өзүнчө көйгөйү бар болчу. Анын оң жагында терисинде көп согуштун изи бар арык карт бөрү келаткан. Ал дайыма оң жагында жүрчү. Анткени анын бир эле сол көзү бар болчу. Бул карыган дөбөттө жөн жүрбөй, кээде канчыкты омуроолоп, одурайган тактары бар тумшугун капталына, ийнине, ал турсун мойнуна тийгизе коет. Канчык бугада ырылдап тишин көрсөтөт. Кээде экөө тең тийише баштаганда айласы кетип калып жатты. Анткени тиги экөөнү тең аткы тиштегилеп, ошол эле учурда үйүрдөн калбай, ала салып кетпегидей болуп, алдын карап чуркоо керек эле. Мындай учурда эки дөбөт бири-бирине атырыла ыркырап, тиш салмакчы болуп калышат. Башка убак болсо булар өлбөгөн жерде калышмак, бирок азыр сүйүү менен атаандаштыкты булардан да күчтүү сезим, ачкалык басып турду. Делебесин козгогон канчык карышкырдын куурч тиштеринен улам оочолой түшкөн карт бөрү сокур көзү жакта келаткан 3 жашар карышкыр менен кагылыша кетип жатты. Бул чоңоюп калган тай бөрү үйүрдөгү башка алсыраган ачка карышкырлардан өзүнүн күчү, ыкчамдыгы менен айырмаланып турчу. Бирок анткени менен жалгыз көз карт бөрүдөн алга өтө алчу эмес. Кээде жазып тайып катарлаша калса, ал дароо ыркырап, азуусун көрсөтө тигини ордуна койчу. Бирок тиги кээде артта кала түшүп, анан канчык менен карт бөрүнүн ортосуна кире калчу. Анын бул кылыгы 2 эсе, ал турсун 3 эсе каршылык туудурчу. Канчык ырылдаары менен карт бөрү дароо бурулуп тигини качырып калчу. Кээде ага канчык карышкыр ал турсун сол жакта барткан үйүр башы да кошулуп кетчү. Мындайда ыркыраган үчөөнү көргөн жаш бөрү тык токтоп отура калат да жалын дүгдүйтүп, оозун араандай ача ыркырайт. Үйүр башындагылардын аралаша түшкөнүнөн арттагыларда будуңчаң боло түшөт. Карышкырлар 3 жашарга келип урунушат да, нааразы болуп капталынан, жамбашынан каап алышат. Анын абалы опурталдуу эле. Анткени ачкалык менен ачуу адатта бири-бирин коштоп жүрөт эмеспи. Бирок ал жа бербеген жаштыктын деми менен кыйынчылыктан башка эч кандай ийгилик алып келбесе да, бул аракетин кайталай берет. Тамак болгондо үйүрдү сүйүү менен атаандаштык бийлеп, дароо тарап кетишмек. Бирок азыр жагдай өтө жаман эле. Карышкырлар узакка созулган ачкалыктан абдан арыктап, мурдагыдай ылдам жүрө албай калышты. Артта өтө жаштар менен карылар эптеп, илээлеп келатышат. Алдыда күчтүүлөр. Алардын баары карышкыр эмес эле скелет болуп калган. Бирок аксап тексегендерди эске албаганда, жырткычтардын кыймылынан чарчап чаалыкканы анча билинбейт.
Түйілген булчуңдарында түгөнгүс күч кубат бардай. Темирдей булчуңдун бир аракетинен кийин экинчиси кетет, анан үчүнчүсү, төртүнчүсү ошентип кете берет. Ал күнү карышкырлар көп мил басышты. Түнү да токтошкон жок. Таң атты, алар болсо кете беришти. Тоңуп калган өлүү тала менен кетип баратышты. Кыбыр эткен жан жок. Ээн чөлдө алар гана баратышты. Жандуудан бул чөлкөмдө алар гана бар эле. Алар болсо башка бир тирүү жандык таап, талап булап жеп, жан сакташ үчүн желип чортуп баратышты. Карышкырлар агын суу кечип, канча өзөндөн өтүп отуруп, акыры оңдой берди болду. Багыштарга туш болушту. Адегенде килейген бир эркек багышты жыгышты. Бул жашоо эле, бул деген эт эле. Жананы коргогон сырдуу от менен чычалалар жок болчу. Ача туяктар менен айрым yüzдөр карышкырларга көнүмүш эле. Ошондуктан алар адаттагы сактыгы менен чыдамын унутуп коюшту. Согуш кыска жана кызуу болду. Багышты туш тараптан курчап алышты. Ал оор туяктар менен таамай тээп, карышкырлардын ичин айрып, башын жарды. Аркайган мүйүзү менен сөөктөрүн сындырды. Кар үстүндө кулаганда да аларды баса жыгылды. Бирок анын иши бүтүп, бир маалда буттары бүгүлө түштү. Канчык карышкыр дароо тамактан алды. Калгандары жаны чыкканча эле аны талап булап, үзүп жулкуп жеп киришти. Тамак кеңир эле. Багыш 800 фунттан ашыгыраак. Ар бир карышкырга 20 фунттан тийгидей бар экен. Карышкырлар канчалык узакка ачка жүрө алса, тамакты ошончолук ыкчам жегендиктен көп өтпөй эле жанагы килейген багыштан кар бетинде чачылган бир аз сөөк гана калды. Эми карышкырлар көбүрөөк эс алып, уктай турган болушту. Курсагы тойгон жашыраак бөрүлөр тынчы кетип алыша башташты. Жана үйүр тарап кеткенче ушундай боло берди. Ачкалык аяктады. Үйүр жаныбарга бай жерге келди. Алар мурункудай эле үйүрү менен кол салып жүрүштү. Бирок эми сактанып, бооз же оорулуу карт багыштарды гана тобунан бөлүп алып жеп турушту. Ошентип жемге бай бул жерде бир күнү бөрүлөрдүн үйүрү экиге бөлүнүп, эки жака кетти. Канчык карышкыр сол жактагы жаш үйүр башы, оң жактагы жалгыз көздүү карт бөрү өз үйүрүн чыгыштагы Маккензи дарыясына, андан ары көлдөргө алып жөнөштү. Бул чакан үйүрда күн өткөн сайын азая берди. Бөрүлөр дөбөт канчык болуп бөлүнүп калып жатышты. Кээде атаандаштын курч тиштери жалгыз жарым карышкырды бөлүнүүгө мажбурлады. Акырында төртөө канчык карышкыр, жаш үйүр башы, жалгыз көз жана дымагы күчтүү 3 жашар калды. Эми канчык карышкырдын мүнөзү биротоло бузулду. Тиги 3 дөбөттө тең анын тиштеринин издери жүрдү. Бирок алар буга жооп кайтарышкан жок. Коргонууга аракет кылышкан жок. Болгону анын курч тиштерине далларын тосо берип, куйруктарын шыйпаңдатышып, жанынан чыкпай жүрүштү. Канчыкка мындай болгону менен алар ичара өлбөгөн жерде калышты. Айрыкча 3 жашар кутуруп кетти. Бир жолку талашта ал карт бөрүнүн көзү көрбөгөн жагынан атырылып келип, кулагын үзүп ала жаздады. Бирок тиги карт бөрү бир жак көзү көрбөсө да анын жаштыгына өзүнүн бүтүн акылы менен тажрыйбасын каршы койду. Анын сокур көзү менен тумшугундагы тактары анын кандай тажрыйбага ээ экенин айтып турду. Көп согушту көргөн бул карт бөрү азыр ойлонбой туруп өз ишин бүтүрмөк. Уруш калыс башталганы менен адилеттүү бүткөн жок. Эгер карт бөрүгө жаш үйүр башы кошулуп кетпегенде ким билет кандай бүтөр эле. Экөө 3 жашарды эки жагынан качырып киришти. Үйүрдөштөрүнүн курч азуулары туш тарабынан батып кетип жатты. Баягы бирге аң улаган, олжо бөлүшкөн, ачкалыктан бирге азап чеккен күндөр унутулду. Анын баары артта калды. Эми алар тамак табуудан да күчтүү, катаал сезим болгон сүйүүнүн бийлигинде эле. Ал эми ушунун баарына себепкер болгон канчык карышкыр кар үстүндө чочоюп отуруп алып урушту карап турду. Ал турсун булага жакты, буланын күн эле. Мындай учур сейрек болот. Жалдары тик туруп, азууга тийип шакылдап, жумшак дене үзүлүп, айрылып жатат. Мунун баары ага ээлик кылыш үчүн болду. Өз өмүрүндө биринчи жолу сүйүүгө түш болгон 3 жашар бөрү сүйүү үчүн өмүрүн кыйды. Эки атаандашы анын үстүндө турушту. Экөө тең жылмая карап отурган канчык карышкырды карап калышты. Бирок карт бөрү акылдуу, сүйүү ишинде уруштагыдан да тажрыйбалуу болчу. Жаш үйүр башы жарадар ийнин жаламак болуп башын бура берди да мойну атаандашына карап калды. Карт бөрү жалгыз көзү менен ыңгай келе түшкөнүн жазбай баамдады. Ал көз ачып жумганча тигиге атырылып, мойнундагы күрөө тамырды шылып алды да артка качты.
Жаш үйір башы жүрек чүрү аркырады, бирок анысы дароо эле жөтөлгө айланып кетти. Ал канга какаган бойдон карт бөрүнө карай качырды. Бирок шай кетип, буттары чалыштап, көзү тумандап секиргенге үлгүрбөдү. Канчык карышкыр жылмайып отурду. Бул уруш кандайдыр бир бүдөмүк кубанычты пайда кылды. Анткени түндүктүн жапан мейкиндигиндеги сүйүүнүн табияты ушундай болчу. Анын трагедиясын өлгөндөр гана билет. Ал эми тирүүлөр үчүн бул трагедия эмес, тек гана ишке ашкан каалоонун салтанаты. Жаш үйүр башы карга сулап жатып калган соң жалгыз көз кери кээ басып канчык карышкырга келди. Бирок дагы эле сактанып турду. Ал мурункудай азуу көрсөткөн, каршылыкты күткөн, бирок таң калыштуусу андай болгон жок. Биринчи жолу канчыганы жайдары тосуп алды. Аны менен жытташып, ал турсун күчүк сыяктуу секирип, ойной баштады. Жалгыз көз да өзүнүн жашы менен токтоолугун унутуп, тиги канчыктан бешбетер күчүк болуп кетти. Жеңилген атаандаштар кар бетине кан менен жазылган сүйүү аңгемеси дароо унутулду. Жараатын жаламакчы болуп токтой калган карт бөрү гана бир жолу эстеди. Эриндери жаалдана титиреп, жалы тик туруп, тырмактары карга батып, секире тургандай бели ийиле калды. Бирок баары дароо эстен чыгып, аны токойго карай азгырып жаткан канчыктын артынан түштү. Эми алар акыры тил табышкан ынак достордой катарлаш баратышты. Күндөр өтүп жатты. Алар болсо бири-биринен түк ажырабай, бирге аңулап, бирге өлтүрүп, бирге тамак жеп жүрүштү. Бирок эми канчык карышкырдын эмнегедир тынчы кете баштады. Бир нерсени издеп, бирок таба албай жүргөндөй. Эмнегедир аны кулап калган дарактардын асты кызыктырат. Аска таштардын боорундагы ыктоо жерлерди, дарыя жээгиндеги үңкүрлөрдү сааттар бою шимширеп чыгат. Карт бөрүнү мунун баары кызыктырбаса да, тигинин артынан калбай жүрө берет. Бул иш өтө узакка созулуп кеткенде карга жата кетет да анын келишин күтөт. Алар бир жерге көп байырлабай жүрүп отуруп Маккензи дарыясына жетишти. Эми алар дарыяны бойлой жайып аракат жүрүп, кээде аңулап дарыянын куймаларын өрдөп кетишкени менен кайра кайтып жүрүштү. Кээде адатта жуу менен жүргөн башка карышкырлар да кездеше калат. Бирок мындайда булар да тигилер да жолукканга сүйүнүп кетпей, кайдыгер карап үйүрдөш болууну каалаган эч ким болгон жок. Жалгыз жүргөн карышкырларда бир нече жолу кездешти. Бул дөбөттөр экөөнө жан деп кошулмак. Бирок жалгыз көз муну каалаган жок. Канчыгы экөө ийиндеше тура калып, жалы тикчиип аркыраганда тиги чоочун немелердин айласы кете түшүп, артка бурулуп, өз жолун улантууга аргасыз болушчу. Бир жолу айлы түндөгү жымжырт токойдо баратып, жалгыз көз тык токтоду. Тумшугу көтөрүлүп, куйругу түзөлүп, таноосу дердейип, жыт искеп калды. Алдыңкы бутун ит сыяктуу этият көтөрдү. Ал бир нерсеге тынчсызданып, бирок жел менен келген кабарды аңдай албай, абаны искегилеп турду. Канчыкта жыт искеп, бирок шеригин сүрөй алга кетти. Ал анын артынан түштү. Бирок дагы эле санаасы тынчыбай, улам токтой калып, жел менен келген эскертүүнү аңдагысы келип, жыт искеди. Канчык карышкыр жыла басып, токойдун ачык жерине чыкты. Бир азга жалгыз турду. Артынан абдан кооптонуп, баардыгынан шектенип, боор токтоп сойлой басып жалгыз көз келди. Алар кулак түрүп, тикчие тиктеп, жыт искеп катар турушту. Иттердин ыркырашып талашканы, эркектердин жоон үндөрү, аялдардын чыйылда урушканы, ал турсун кичинекей баланын эчкири ыйлаганы жел менен келип жатты. Бул жерден тери менен капталган чоң вигвамдар, жылтылдап күйгөн оттор, алардын айланасындагы кишилердин караандары, бейкут абага жай булаган түтүндөр көрүнүп турду. Бирок алардын таноолоруна жалгыз көз үчүн таптакыр түшүнүксүз, бирок канчык баарын тең жат билген индеец айылынын буюм тайымдарынын жыттары келе баштады. Канчыктын каны дүргүп, жаны жыргап жыт искеди. Ал эми жалгыз көз дагы эле шектенип турду. Ал кетмекчи болуп, кооптонгонун билдирип койду. Канчык мойнун буруп, аны жооткоткондой тумшугу менен түрттү да кайрадан айылды карай баштады. Анын көздөрүндө кусалык турду. Бирок бул баягы ачкалыктан пайда болгон эңсөө эмес эле. Ал азыр тияка жетип барып, от боюнда жатып, иттер менен талашып, олдоксон баскан кишилердин аяктарына оролушуп жүргүсү келип, калтырап турду. Жанында чыдамы кетип, жалгыз көз турду. Капыстан канчык баягы издеп таба албай жүргөн нерсесин кайра эстеди. Аны сөзсүз табыш керектигин ойлоду. Кайра кайрылды да токойго тарактардын далдоосуна желип кирип кетти. Жалгыз көздүн жаны жаяла түштү. Ай тийген токойдун ичи менен көлөкө сыяктуу дабышсыз баратышып, бир изге кабылышты. Экөө тең кар искеп жиберишти. Из жаңы экен. Жалгыз көз сактык менен алдыга түштү. Канчык анын артынан
бучкактап келатты. Алардын бакыбат жоон тамандары кар бетине баркыттай жумшак түшө берди. Бир маалда жалгыз көз агарган мейкиндиктен бир ак немени байкады. Баятан бери желип чортуп келаткан жалгыз көз эми ого бетер ылдамдады. Алдыда бир агарган нерсе көрүнгөндөй болду. Алар эки жагында жаш карагайлар өскөн кууш жол менен баратышты. Алдыда ай нуру төгүлгөн ачык жер көрүндү. Карт бөрү баягы ак немеге жетейин деп калды. Кар кыган сайын ортодогу аралык кыскарып баратты. Мына жетип калды. Дагы бир секирсе тиштери тигиге бата түшөт. Бирок секиргенге үлгүрбөй калды. Жанагы агарган неме коен болуп чыгып асманга атып кетти да, эми ал так жалгыз көздүн үстүндө туйлап, ары бери туйлап, таң калаарлык бир бийди бийлеп жатты. Чочуп кеткен жалгыз көз бышкырып артка кетти да, карга жата калып, бул түшүнүксүз немеге аркырады. Канчык карышкыр эч нерсе болбогондой андан өтүп барды да, болжолдоп туруп тыбыраган коенду алмакчы болуп секирди. Бийик секиргени менен жете албады. Тиштери гана шак этти. Экинчи, аран үчүнчү жолу секирди. Карт бөрү акырын туруп канчыкты тиктеди. Акырында тигинин алыстыгына жини келип, өзү секирди да коенду тиштеп жерге түштү. Ушул учурда капталдан бир шектүү үн угулуп, жалгыз көз өзүнө чабыла тургандай болуп турган балатыны көрдү. Карышкырдын жаагы ачылып кетти. Ал ыркыраган бойдон бул түшүнүксүз коркунучтан артка ойт берди. Ыркырап, жаалынан коркконунан түгү тик турду. А балаты кайра түзөлүп, коен абадагы бийин кайра бийлей баштады. Канчыкка жин тийди. Жалгыз көздү далыдан аткы тиштеди эле, анын бул күтүүсүз жорugунан чочуп кеткен тиги тумшугун каап алды. Канчыкта мындайды күтпөгөндүктөн жаалы келип дөбөткө атырылды. Ал болсо өз жаңылыштыгын түшүнүп, канчыкты жоошуткусу келди, бирок тиги болбой эле тиштей берди. Жарашуудан үмүт үзүлгөн жалгыз көз башын гана качырып, бирде тигил, бирде бул далысын тосо берди. Ал эми коен дагы эле абада бийлеп турду. Канчык карга отура кетти. Табышмактуу карагайдан да андан көбүрөөк коркуп калган жалгыз көз кайра секирди. Коенду тиштеп түшкөн карт бөрү жалгыз көзү менен карагайды тиктеп турду. Ал өткөн жолкудай эле жерге чейин ийилди. Карышкыр соккуну күтүп түйүлө түштү. Түгү тик тура калды. Бирок олжосун кое берген жок. Сокку болгон жок. Карагай ийилген боюнча тура берди. Карышкыр жылды эле, алда кошо жылды. Ал буга кыжыр келип, жаагы карышкан бойдон ырылдады. Тынч турса, карагайда кыймылдабай тура бергендиктен, ушундай тура бергеним жакшы окшойт деп калды. Бирок коендун жылуу каны абдан таттуу эле. Бул кыйын абалдан жалгыз көздү канчык карышкыр куткарды. Ал андан коенду алды да, карагай ары бери термелип турганда коендун башын кемирип таштады. Карагай дароо түзөлүп, табигый абалына келди да, аларга коркунуч туудурбай калды. Канчык менен жалгыз көз сырдуу карагай кармап берген коенду бөлүп жеп алышты. Коендор абада бийлеп турган мындай кууш жолдорду кийин көп көрүштү. Алардын эч бирин жөн коюшкан жок. Мындайда канчык жол баштап, дөбөт артынан жүрүп, капканды кантип айланып өткөндү үйрөндү. Кийин мунун пайдасы көп тийди. Канчык менен жалгыз көз Индейт сайылынын тегерегинде 2 күн жүрүштү. Дөбөт кыпылдап коркот. Ал эми канчыктын айылдан алыс кеткиси жок. Бирок бир күнү эртең менен жакын жерде мылтык атылып, ок жалгыз көздүн башын чырпып өтүп карагайга тийгенде айла жок каргыган бойдон качып жөнөштү. Бир калыпта аргы жүргүрүп, коркунучтан улам алыстап баратышты. Алары болгону 2 күн жүрүштү. Канчык карышкыр туталанып, баягы таппай жүргөн нерсесин эми чындап издей баштады. Бул күндөрү денеси оорлошуп, мурункудай катуу чуркай албай калды. Бир жолу мурун эле жөн эле баса калчу коендун артынан баратып, капысынан эле кууганын токтотту да, эс алганы жата кетти. Жалгыз көз келип, мойнуна тумшугун тийгизейин дегенде, жаалдана каап алды. Тиги болсо чалкасынан жата калды да, күлкү келерликтей тарбаңдап, анан коргоно баштады. Канчыктын өзүнчө эле туталанып, кыжырлана берчү болду. Жалгыз көз болсо адаттан тыш баарына чыдап, көзүн карап, жанында жүрдү. Акыры канчык издегенин тапты.
Ал жайында Маккензиге куйчу өзөн менен бир нече мил жогору барган жерде экен. Өзөн азыр башатынан куйган жерине чейин музгайланып, таштуу сайынан бери зыңкыйып тоңуп жатыптыр. Алдыга бир топ узап кеткен жалгыз көздүн артынан чарчаңкы желип бараткан канчык бир маалда өзөн жээгиндеги жарды байкады. Бурулуп, ошол жакты көздөй салды. Жазгын өшөрлөгөн жамгыр менен эриген карлар агып түшө берип, жарды жеп, үңкүр кылып коюптур. Ал үңкүрдүн кире беришине токтоп, сыртын жакшылап карады. Анан жарды бойлой ары бери чуркап, эки жагын байкаштырган соң үңкүрдүн тар оозуна кирди. Адегенде сойлогонго туура келди. Анан үңкүр кеңейип отуруп, диаметри 6 футтай келген аянтча менен бүтөт экен. Башы үңкүрдүн төбөсүнө тийип турду. Ичи кургак, ыңгайлуу экен. Канчык баарын ынта коюп карай баштады. Ал эми кире бериштеги жалгыз көз ага токтоо көз салып турду. Тиги башын жерге салып бир нече жолу турган жеринде айланган соң алы кургандай ыркырап, буттарын бүгүп, кире бериште карай жата кетти. Жалгыз көз кулагын тикчитип, жылмая карап турду. Эшиктеги жарыктан анын куйругунун шыйпаңдаганы көрүнүп турду. Канчык карышкыр кулагын жапырып, оозун чоңача тилин салаңдатып, канаттанып жаны жай алганы кебетесинен көрүнүп турду. Жалгыз көз ачка болчу. Ал үңкүрдүн кире беришине жатып уктап калды. Бирок жакшы уктай алган жок. Ал улам ойгонуп, кулагын тикчийте апрелдин жадыраган күнү карга чагылышып турган сырткы дүйнөдө тыңшап жатты. Үргүлөй баштаганда эле кандайдыр шылдырап аккан суунун үнү келет. Ал болсо муну кулак түрүп тыңшап калат. Күн кайрадан пайда болуп, ойгонуп келаткан түндүк жан денин кытыгылап чакырып жатты. Баары жандана баштады. Айлана көктөм жыттанып, кар алдынан жашоо жаралып, дарактарга суу жүгүрүп, топурактын муз кийими жыртыла баштады. Жалгыз көздүн тынчы кетип жубайын карады, бирок тигинин турайын деген ою жок. Эки жагын карап, жакын жерден бырпырап учкан чымчыктарды көрдү. Турайын деп бирок кайра канчыгын карады да жатып үргүлөп кетти. Ызылдаган бир алсыз үн келип жатты. Уйку соонун арасында бир нече жолу тумшугун чапчып, акыры ойгонуп кетти. Тумшугу жакта бир чиркей ызылдап учуп жүрүптүр. Килтейген неме экен. Кыязы кургак дүмүрдүн оюгунда кыштап чыгып, эми күн жылый баштаганда учуп чыкса керек. Карт бөрү табияттын чакырыгына чыдап тура алган жок. Анын үстүнө ачка деле. Канчыгына сойлоп барып, аны тургузганга аракет кылды. Бирок ал ыркырап койгондуктан өзү жалгыз жадырап турган эшикке чыгып, аяктары эриген карга бата түштү да, эми желип чортуп, жүрүш кыйын болоорун туйду. Ал тоңгон өзө менен жогору көздөй салды. Карагайлардын көлөкөсүнөн улам бул жерде кар бети али катуу экен. 8 сааттай желип чортуп жүрүп, иңир киргенде ийинге келди. Эми ал мурункудан да ачка болчу. Жан жаныбарлар жолукту, бирок кармай алган жок. Коёндор эриген кар менен безип кетишти. Ал болсо карга батып, жакшы чуркай алган жок. Үңкүрдүн оозуна келгенде бир нерседен шектене түштү да тык токтоду. Тияктан кандайдыр бир алсыз үндөр чыгып жатты. Бул канчыктын үн эмес эле, бирок эмнегедир тааныш болчу. Акырын сойлоп кирди да канчыгынын эскертип ырылдаганын укту. Жалгыз көз муну анча деле этибарга алган жок, бирок алысыраак турганга аргасыз болду. Аны эми башка үндөр, алсыз кыңшылаган, ыйлактаган үндөр кызыктырып турду. Канчык ага кыжыры келип ыркырагандыктан үңкүрдүн оозуна барып жатты да уктап кетти. Таң агарып, үңкүргө тунарган жарык киргенде, карт бөрү баягы үндөрдүн кайдан келгенин кайра издей баштады. Канчыктын эскертип ыркыраганынан кызганыштын да пайда болгонун туйду да, андан обочороок турууга аргасыз болду. Бирок баары бир канчыктын аяктарына илешип, бууруна жабышып, алсыз кыңшылап, ыйлактап, көздөрү ачыла элек 5 бөлтүрүк жүргөнүн көрдү. Карт бөрү таң калды. Жолду болуп, узакка созулган өмүрүндө мындай окуя биринчи болуп жаткан жок, көп болду. Бирок ал буга көргөн сайын астейдил айран калчу. Канчык кыпылдап тынчы кетип карап турду. Маал-маалы менен ыркырап, карт бөрү жакындай бергенде жүрөк түшүрө аркырай калып жатты. Жамандыкты өз көзү менен көрбөсө да, эне бөрүлөрдүн илгертен келаткан сокур сезими ата өзүнүн алсыз тукумун жеп коюшу мүмкүн деп шыбырап турду. Ушул коркунуч жалгыз көздү өз канынан жаралган бөлтүрүктөргө жолотпой кууганга аргасыз кылып турду. Бирок бөлтүрүктөргө эч кандай деле коркунуч жок болчу. Карт бөрүнү да ата-бабаларынан бери келаткан сокур сезими бийледи. Анын буйругуна ойлонбостон, кыңк этпестен жан дили менен баш ийип, жаңы туулган бөлтүрүктөрүнө бурулду да тамак издеп кетти.
Үңкүрдөн 5-6 миль ары барганда өзөн эки айрылып, эки айрыгы тең тоого кетет экен. Карт бөрү сол айрыкка салды да көп өтпөй эле бир изди көрдү. Жыттап көрүп, жаң экенин билди да карга жата калып, ийис кеткен жакты карай баштады. Анан жайып урулуп, оң айрыкка салды. Тигиз өзүнүкүнөн бир топ чоң экен. Демек ал ийис кеткен жактан олжо табуу кыйын. Оң айрык менен жарым милдей барганда бөрүнүн сак кулагы кандайдыр бир кыйчылдаган үндү туйду. Акырын сойлоп барып, кош аяктап туруп алып, тишин жыгачка жанып аткан чүткөрдү көрдү. Жалгыз көз акырын жакындап барды. Бирок жолу болоруна анча деле ишенбей турду. Түндүк жакта мынчалык алыс кетпеген мындай жаныбардын этин өмүрүндө бир да жолу татпаганы менен билчү. Карт бөрү тажрыйбасынан улам жашоодо жол болуп, оомат келген учурларда болоорун билчү. Ошондуктан чүткөргө жакындап бара берди. Мындайда айкаштын эмне менен аяктаарын айтыш кыйын. Анткени жаныбарлардын күрөшүндө ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Чүткөр узун курч ийнелерин жайып жиберип, топтой түйүлүп жатып алгандыктан кол салууга болбой калды. Жалгыз көз жаш кезинде бир жолу жансыздай көрүнгөн ушундай топ ийнеге туш болуп, күтүүсүз жерден куйрук менен тумшка жеген. Бир ийне ошол бойдон мурдунда кала берип, жан чыдатпай оорутуп жүрүп, бир нече жумадан кийин араң түшкөн. Азыр ал тумшугун чүткөрдүн куйругунан 1 футтай алыс тутуп, секире турган болуп жатты. Ушинтип таштай катып күтүп турду. Эмне болоорун айтыш кыйын. Ар кандай болушу мүмкүн. Балким чүткөр жазылып кетер. Балким ыңгайы келе калса, анын ийнесиз назик курсагын жара чапчып алар. Бирок жарым сааттан кийин жалгыз көз өйдө болуп, тиги жансыз топко кыжырдана ырылдады да ары карай кетти. Мындай чүткөрлөрдүн далайын аңдып отурган. Азыр болсо буга убакыт жок эле. Оң айрык менен андан ары карай кетти. Күн шашке болуп баратканы менен жолу болбоду. Ойгонуп калган аталык сокур сезим бирөөнү биротоло бийлеп алды. Кандай болбосун тамак табыш керек эле. Түш женде бир ак кекилик туш болду. Бадалдан чыга калса маңдайында туруптур. 1 футтай жердеги дүмүрдө отурган экен. Экөө тиктеше түштү. Кекилик коркуп кетип канатын сермей бергенде бөрү апчып калды да бапырата басып чыгылды. Морт сөйөктөрүн качырата тиштеп, назик этине тише кире берип, жагы кайра ачылды. Эсине бирдеме келе түшкөндөй кекиликти тиштеп алып, үңкүрдү көздөй желип жөнөдү. Адатындай көлөкө сыяктуу шырып эттирбей желе жорто басып, ар бир бурулуштан сактана карап келатып, кайра баягы чоң изди көрдү. Из ал бара турган жакка кеткендиктен анын ээси менен жолукканга даяр болуп баратты. Өзөн чукул бурулган жердеги аска ташка келгенде акырын баш багып, бир нерсени көрдү да жерге жабыша калды. Бул жанагы чоң таман издин ээси килейген ургаачы сүлөөсүн экен. Ал баягы топ-тоголок болуп түйүлүп алган чүткөрдүн кашында эртең менен өзү тургандай болуп аңдып туруптур. Эгер ал мунун алдында табышсыз көлөкөдөй болуп келатса, эми ошол көлөкөнүн элесине айлана түштү да ың-жыңсыз сойлоп чүткөр менен сүлөөсүндүн шамал келбей турган жагын өттү. Карышкыр кекиликти жанына коюп карга жата кетти да жапыс өскөн кызыл карагайдын ийнелеринин арасынан көз алдында болуп жаткан жашоо оюнун жашагысы келип, ушундан улам бири-бирин аңдыган сүлөөсү менен чүткөрдү тикие карап турду. Мында бири экинчисин жегиси келип, тиги болсо такыр жем болгусу келбеди. Карт бөрү да бул оюнга катышып, балким менин жолум болуп калаттыр деп үмүттөндү. Жарым саат өттү. 1 саат өттү, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Топ ийне кыймылсыз турду. Сүлөөсүн болсо мармар айкелге айланып калды. Ал эми жалгыз көз болсо өлүү сыяктуу сенейип калган эле. Бирок үчөө тең жан дени тирүүлүктөн жаны ооруп кеткендей чыңалып, азыр денелери таш болуп катып калгандагыдай күчтүү эч качан сезишпесе керек. Жалгыз көз мурункудан 5 бетер сактана түштү да бир аз алга ынтылды. Тиякта бир өзгөрүү болгондой болду. Чүткөр акыр аягында душман кетти го деп ойлоп, өзүнүн ок өтпөс соотун акырын ача баштады. Топ тикенек бара-бара жата баштады. Жалгыз көз даяр тамак сыяктуу алдында жаткан тирүү жандыкты көрүп, оозу шилекейге толуп чыкканын сезди. Чүткөр толук жайылып бүтөлекте душманын көрүп калды. Ушул учурда сүлөөсүн аны чапчып калды. Сокку чагылгандай тез болду. Алгыр куштукундай курч тырмактар назик курсакты жарып кетти. Эгер чүткөр толук жайылганда же душманын көз ирмемге кечирээк байкаганда сүлөөсүндүн буту соого калмак. Бирок азыр ал бутун тартып алганча чүткөр аны куйругу менен согуп курч ийнелерин батырганга үлгүрдү.
жооп катары урулган сокку, чүткөрдүн өлөр алдындагы чыңырыгы, чоң мышыктын жаны ооруганына чыдабай чыңырганы ушунун баары бир учурда болду. Каны дүргүй түшкөн жалгыз көз өйдө болуп, кулагын тикчитти, куйругу түздөлүп ката түштү. Сүлөөсүн токтон албай калды да, жанын ушундай ооруткан немеге карай жаалданып атырылды. Бирок чаңырып, жарылган курсагын эптеп жашырып, кайра топкайлан албай алдастап жаткан чүткөр куйругу менен дагы бир урду. Чоң мышык жаны ооругандан кайра чаңырып, артка жалт берди. Ийне жыш сайылган мурду ийне жаздыкчасына окшоп турду. Ал тумшугун таманы менен чапчып, карга бутактарга ары-бери сүртүп, алга артка оңго солго секирип, оттой күйгүзгөн ушул ийнелерден кутулууга аракет кылды. Жан чыдагы соору менен коркуудан эч нерсени да сезбей калды. Бышкырып жаткан сүлөөсүндүн кыска куйругу калтырап титирей баштады. Анан ал бара-бара тынчый баштады. Жалгыз көз аны тикчип байкап турду да, бир маалда селт этип, жаалы тик тура түштү. Айласы ооруган сүлөөсүн бир маалда так түйүлүп секирип, чаңырып качып жөнөдү. Карааны көрүнбөй чаңырганы алыстан угулуп калганда гана жалгыз көз алдыга жылды. Курч инелер кар бетине жыш сайылып калгандай, азыр эле жумшак таманына бата түшчүдөй болуп, этият баратты. Чүткөр карышкырды ажаандана чайылдап, тиштерин шакылдатып каршы алды. Эптеп түйүлүмүш болду. Бирок бул баягы топ ийне меселе. Үзүлгөн булчуңдар баш ийбей турду. Өзү болсо тең бөлүнүп, кансырап турду. Карт бөрү кан төгүлгөн карды ырахаттана сугунду. Карды ого бетер ашты. Бирок көптү көргөндүгүн кылып дагы эле сактанып турду. Күтүп туруш керек эле. Ал чүткөрдүн маңдайына жата кетти. Тиги болсо тишин кычыратып, кышылдап, акырын кыңшылады. Көтпөй эле жалгыз көз чүткөрдүн ийнелери акырын түшүп, бүт денеси титирей баштаганын көрдү. Анан эле титирегени басылып калды. Узун тиштери акыркы жолу шак этип, ийнелери түштү. Жаны жаялып, кыймылсыз жатып калды. Жалгыз көз чүткөрдү апкаарып титиреген таманы менен акырын узатасына салды да, чалкасынан жаткырды. Эч нерсе болгон жок. Чүткөр өлүп калыптыр. Кылдаат карап чыккан соң карышкыр олжосун тиштеп алып, өзөндү бойлоп жөнөдү. Курч ийнесин басып албайын деп, башын бир жака кыйшайта кар үстү менен сүйрөп баратты. Бирок капыстан бир нерсе эсине түшө калып, чүткөрдү таштады да кейкилекке кайра барды. Ал ыргылжың болуп турган жок. Анткени эмне кылышты билчү. Кейкилекти жеш керек эле. Жеп жиберген соң дароо олжосуна келди да, аны сүйрөп жөнөдү. Ал олжосун сүйрөп үңкүргө киргенде канчыганы карады да, башын көтөрүп, мойнунан жалап койду. Бирок ошол замат аны бөлтүрүктөргө жолотпой ыркырамыш болду. Мунусу каарданбай эле кечирим сурагандай туюлду. Бөлтүрүктөрдү атасы жеп коет деген сокур сезимге байланган коркунуч жок болуп баратты. Жалгыз көз да өзүнүн ата бөрү экенин сезди. Анда өз канынан жаралган тукумун жеп коеюн деген жаман ой жок эле. Боз бөлтүрүк. Ал ага-инилеринен, эже карындаштарынан башкача болчу. Алардын өңү энесин тартып кызгылтым болуп турса, ал атасынын эле өзү. Бөлтүрүктөрдүн ичинен анын өңү гана боз болчу. Чыныгы карышкырдай болуп, жалгыз көздү эске салып турчу. Болгон айырмасы атасынын көзү бирөө, баласыныкы экөө эле. Боз бөлтүрүктүн көзү өткөндө ачылып, азыр дурус эле көрүп калды. Ал турсун көзү ачыла электе туюп, жыттап, жалап билчү. Эки эркек, эки кыз бир тууганын таанычу. Тигилер менен тамтаңдап жөөлөшүп, кээде алышып кетишчү. Мындайда тамагы ыркыраганга жетелек жумшак ырылдоодон титиречү. Ал көз ачылганга чейин эле жылуу сүт жыттанган назик энесин таанычу. Энеси жумшак мээримдүү тили менен назик денесин жалаганда дароо жаны жаялып, бооруна ыктап уйкуга кетчү. Анын өмүрүнүн алгачкы айы дээрлик уйкуда өттү. Бирок эми жакшыраак көрүп, азыраак уктап, өз дүйнөсү менен аз-аздан тааныша баштады. Анын дүйнөсү караңгы болчу, бирок ал башка дүйнөнү билбегендиктен анын караңгылыгын деле билчү эмес. Күйгүм тартып турган бул чөйрөдө көзүн жарыкка көндүрүүнүн зарылдыгы да жок болчу. Дүйнөсү абдан тар болуп, үңкүрдүн дубалдары менен чектелип турчу.
тышкы чексиз дүйнөдөн бөлтүрүктүн кабары болбогондуктан мындай тар чөйрөдө жашоо ал үчүн кыйын эмес эле. Бирок андай дегени менен көп өтпөй эле бул дүйнөнүн дубалдарынын бири башкачараак экенин байкап калды. Бул үңкүрдүн ооз эле. Ал тараптан жарык келип турчу. Анын башкача экени ой менен аң сезимдүү эңсөөлөр пайда болгонго чейин эле билинди. Ал жак бөлтүрүктү көзү ачыла электе эле өзүнө тартчу. Ал жактан келген жарык анын жумулган көзүнө тийип, көрүү нервтери жагымдуу, бирок бейтааныш сезимди пайда кылган жылуу жарыкка жооп кайтарчу. Денесинин ар бир клеткасындагы жашоо өз табиятынын өзөгүн түзүп, анын эркине баш ийбей аракетке кирген жашоо өсүмдүктүн химиялык курамы аны күнгө баргандай эле ушул жарыкка жан талашып умтулчу. Бөлтүрүк аң сезими ойгон электе эле жылып отуруп, үңкүрдүн оозуна кетип калчу. Бир туугандары да андан калышчу эмес. Ал убакта алардын эч кимиси үңкүрдүн арткы караңгы дубалына кетенчиктеп кетчү эмес. Алар өсүмдүк сыяктуу жарыкка тартылып, жашоо деген химиялык процесс жарыкты талап кылчу. Жарык алардын жашоосунун зарыл шарты болгондуктан бөлтүрүктөрдүн кенедей денелери жүзүм бутактарындай болуп, эч ойлонбой сокур сезимине гана баш ийип ага тартылчу. Кийинчерээк ар бири өз-өзүнчө болуп, ар биринин өзүнчө каалоолору менен умтулуулары пайда болгондо жарыкка тартылуу ого бетер күчөдү. Алар тынбай ошол жака сойлоп, энеси аларды кайрып келип турду. Ушинтип боз бөлтүрүк энесинин жумшак эркелетип жалаган тилинен башка да касиеттери бар экенин билди. Улам жарыкка умтула берип, энесинин жазалап, артка ыргытып таштай турган тумшугу бар экенин билди. Кийинчерээк жерге бир аз ныгыра басып, ыкчам, жөн билги кыймылы менен бурчка тоголото бара турган буту бар экенин билди. Ошентип денеси ооруганын сезип, андан кача турган болду. Адегенде жазылай турган нерселерге барбай жүрдү да, кийинчерээк жазадан кутулуп кетишти үйрөнүп алды. Бул дүйнөнүн кубулуштарын жалпылай билүүнүн натыйжасы болчу. Буга чейин ал жарыкка умтулган сыяктуу эле оорудан да сокур сезими менен качып жүрдү. Эми болсо оорунун эмне экенин билгендиктен андан кача турган болду. Ал тажаал бөлтүрүк эле. Анын жатындаштары да ушундай болчу. Ушундай болуш керек эле. Анткени алар жырткыч болчу. Жалаң эт жеген жырткычтардын тукуму эле. Алардын көз жара электе эмген алгачкы сүтү эттен болчу. Эми туулганына 1 ай болуп, көзү 1 жума мурун ачылган бөлтүрүк сүткө алымсынбай калган 5 бөлтүрүккө энеси чайнап берген эттен жей турган болду. Боз бөлтүрүктүн тажаалдыгы барган сайын арта берди. Ыркыраганы беркилердикине караганда катуураак чыгып, жаалданганы да сүрдүүрөөк. Таманы менен тоголото сокконду да биринчи болуп үйрөндү. Биринчи болуп башка бөлтүрүктү кулактан алып, чайнап, жаагы карышса да ырылдап, ары бери сүйрөдү. Анан албетте үңкүрдүн оозунан кайтарып келчү энесин башкаларга караганда көбүрөөк кыйнады. Жарык боз бөлтүрүктү күн өткөн сайын көбүрөөк азгырчу болду. Ал үңкүрдү тынбай кыдырып, эшикке чыгууга аракет кылып жүрдү. Бирок дароо эле артка кайтарылып жатты. Чынын айтканда, анын эшик бир жерден экинчи жерге өтүп кете турган өткөөл жөнүндө түшүнүгү жок болчу. Ошондуктан үңкүрдүн эшиги ага дубалдай, жарыктын дубалындай гана сезилчү. Сырттагылар үчүн күн кандай болсо, бул дубалда ал үчүн күн болчу. Ал бөлтүрүктү от шайтан көпөлөктү азгыргандай азгырып турчу. Дайыма ошол жака умтулган, жан дениндеги дүркүрөп өсүп келаткан жашоо ошол жарык дубалга түртүп жатты. Ошол жашоо дүйнөгө кеткен жападан жалгыз болгондо да маңдайга жазылган жол ушул экенин билип турду. Анын өзүнүн мындан таптакыр кабары жок эле. Сырткы дүйнөнүн бар экенин деги эле билчү эмес. Жарык дубалдын бир таңкаларлык касиети бар эле. Атасы, энесине окшош жарык дубалдын жанында уктап, тамак алып келчү үңкүрдүн дагы бир тургуну. Адатта ошол жарык дубалдан өтүп жок болуп кетер эле. Боз бөлтүрүк ушуну түшүнө алчу эмес. Энеси жарык дубалга жакындата койчу эмес. Ал эми башка дубалдарга барганда назик тумшугу катуу нерсеге тийчү да ооруп кетчү. Бир нече жолу ушундай болгондон кийин дубалдарга барганды койду. Ал башын катырып отурбай эле сүт менен чайналган эт эненин касиети болгон сыяктуу эле жарык дубалдан өтүп кетүүнү да атанын өзгөчө касиети катары кабылдады.
Чырын айтканда боз бөлтүрүккө адамдар ойлогондой болуп ой жүгүртүү кайдан, анын мээси бүдөмүк иштечү. Бирок андай деген менен анын жыйынтыктары кишилердикиндей эле так даана болчу. Ал бул эмне үчүн мындай болуп кетти деп башы оорутпай, болгонун болгондой кабыл алчу. Анын болгону жетиштүү болчу. Анын курчап турган айлана чөйрөнү таанып билүү усулу ушундай эле. Ушундан улам үңкүрдүн дубалын бир нече жолу сүзгөн соң андан өтүп кете албасын аңдады. Атасынын бул дубалдардан өтүп кете аларында ушундай эле кабылдады. Бирок атасы менен өзүнүн айырмачылыгын, себебин табуу анын оюна да келген жок. Логика менен физикага анын мээсинде орун жок болчу. Ал түндүктү мекендегендердин көпчүлүгү сыяктуу эле ачкалыктын азабын эрте тартты. Атасы эт алып келбей, энесинин эмчегинен сүт чыкпай калган күндөр келди. Бөлтүрүктөр кыңшылап, ыйлактап, көп убактысын уктап өткөрүп, анан өзөрүп жатып калышты. Талаш тартыш, уруш деген жок, эч ким жини келип ыркырабайт, жарык дубалга кетип калууда токтоду. Алар соолуп жатышты. Элдир-селдир жашоолору үлүңдөп өчүп баратты. Жалгыз көздүн айласы кетти. Жаны тынбай желип жортуп, куну качып, мазар сыяктуу болуп калган ийиндин оозунда азыраак уктап калды. Канчы карышкырда бөлтүрүктөрүн калтырып тамак издеп чыкты. Бөлтүрүктөр туулгандан кийин жалгыз көз индей сайылына барып, баягыдай капканга коюлган коёндорду алып жүрдү. Бирок кар эрип, дарыялардан муз кетери менен индейстер көчүп кетти да, ал тамакта жок болду. Боз бөлтүрүк бир аз оңолуп, баягы жарык дубалга кайра кызыга баштаганда өз дүйнөсүнүн жашоочулары азайып калганын байкады. Бири гана карындашы калыптыр, калгандары жок. Өзүнө келери менен ойной баштады, бирок эми жалгыз ойноп калды. Анткени карындашы баш көтөрө албай кыймылсыз жатты. Азыранын кенедей денеси жеген этинен топтоголок болуп турду, бирок кеч болуп калган эле. Ал баш көтөрбөй уктап жатты. Тери капталган скелеттей болгон кичинекей денесиндеги жашоонун учкундары бүлбүлдөп отуруп, акыры өчүп калды. Анан эле жарык дубалдан өтүп жок болуп кетчү атасы келбей калды. Эми аны кире бериштеги уктоочу орду бош. Бул кийинки бир аз жеңилирээк ачарчылыктын аягында болду. Канчы карышкыр жалгыз көздүн үңкүргө эмне үчүн кайра келбей калганын билчү. Бирок ал өзүнүн көргөнүн боз бөлтүрүккө айтып бере алган жок. Ал өзөндүн сүлөөсүн мекендеген сол айрыгына аң улап барып, жалгыз көздүн кечеги изине туш болду. Из түгөнгөн жерден анын өзүн, тагыраак айтканда, анын калдыктарын тапты. Тегеректин баары жакында болгон кармашты, анда жеңип чыккан сүлөөсүн ийинине кеткенин айтып турду. Канчык анын ийинин издеп тапты. Бирок белгилерге караганда сүлөөсүн ичинде сыяктангандыктан канчык даап кире алган жок. Ушундан кийин канчык өзөндүн сол айрыгына аң улап барганын койду. Сүлөөсүндүн ийининде балдары бар экенин, өзү болсо жеткен тажаал кармаштан коркпой турган неме экенин билди. 3-4 карышкыр болсо, бул бышкырып, тиги түк турган немени оңой эле даракка кууп чыкса болот. Бирок муну менен өзгөчө ачыккан жаш балдары бар неме менен бетме-бет чыгуу таптакыр башка иш. Бирок түндүк деген түндүк, жана эне деген эне. Ал түндүктө да, андан башка жерде да эч нерсеге карабайт. Өзүнүн боз бөлтүрүк үчүн канчы карышкыр өзөндүн сол айрыгындагы аскаларды мекендеген тажаал сүлөөсүнгө беттеп бара турган күн сөзсүз келмек.